Таалайбек Сарпашев ушул жерде баш көз болуп турган. Бул компания Ямаком. Сонун мырза айтып атат да, ал компанияга ишенбей, архитектурадан башкадан бирөө тактап койсо болот эле деп. Азыр сонун мырзабы же сонун айымбы, ошону кандай билсек болот? Сонун калмаматов мырза. Кып-кызыл алдамчы экенсиңер да. Эми бир эле ошо жолу ошо өлүп калыш эле керек болот да. Ошону силер эч нерсе кыла албай атасыңар. Вот мына биз кыңгыт албай отурасыңар. Ушул жерге келгениме 3 айдан бери жүрөм, мисалы үчүн мен. 70ке чыккан кампермен. Буларды алдап коюш оңой эле азыр. Неге оңой? Булар ошол компанияга алданган азса оңой эле. Урматтуу боордоштор, бул жарнама сиздер үчүн. Адамды бактылуу кылган иш болот, күлкүнү көрктүү кылган тиш болот. Сиздердин күлкүңүздөргө көрк кошууга Ваш стоматолог клиникасын сунуштайбыз. Ваш стоматолог тишиңизге пломба коюу, имплант кадоо, брекет кадоо кызматтарын көрсөтөт. Мындан сырткары урология жана гинекология бөлүмдөрү дагы бар. Дареги Москва шаары, Лухмановская метросу, Светозерская көчөсү 32. Телефону +7 925 960 0075 +7 925 891 88 84. Тишиңиз оорутпай калса эле беморал жүрө бербеңиз. Тиш сыйлаган зор болот, тиш кордогон кор болот. Саламатсыздарбы? Мен Атжан Мыдрисаков, мен бүгүн Оштомун. Оштогу эң чоң алдамчы компанияны тартып көргөзүп берейин деп атам. Бул компания Ямаком. Ямакомдун азыр бир эмес, бир нече үйү проблемный болуп турат. Бардыгы көйгөй, бардыгынын артынан эл жүрөт. Мэрияга кайрылат, прокуратурага кайрылат, башкага кайрылат, журналисттерге кайрылат, маалымат жыйын өткөрөт, же үйүн сата албайт, же үйүнө кире албайт, ушинтип отурган чагы. Азыр мэрияга барышыптыр 50 чакты адам. Анан деп чакырып атышат, ушуну көргөзүп берчи, ушунун башын ачып берчи деп. Туугандар, эгерде сиздерде дагы монтип машиналарыңыздар бузулса, азыр уста издештин, ага убакыт коротуштун кереги жок. Ал үчүн болгону мындай чөнтөк телефонуңуздарды аласыздар. App Store же Google Play'ден эле автомен тиркемесине катталып туруп, каалаган устаны тандап аласыздар. А эгерде сиздер дарбаза курдурабыз десеңиздер, же болбосо эшиктин алдына ферма жасатабыз десеңиздер, анда кайра эле ошол App Store же Google Play аркылуу ширетмен тиркемесине киресиздер. Кирип каалаган ширети үчүн өзүңүздөр тандап аласыздар. Тандап алып чакырсаңыздар, өздөрү келип ишиңиздерди бүтүрүп берет. Мурдагыдай туугандардан, тааныштардан ширетүүчү издештин азыр кереги жок. Көрөлү, азыр биз мына Разаков көчөсүндө жайгашкан үйдө турабыз. Үй дээрлик, мындай сыртынан карасаң бүткөндөй болуп турат. Салам алейкум. Кандайсыз? Айлыгыңызды алып атасызбы? Ем баштадым, ем алам. Не, сизге чейин Бирөөлөр иштеген экен, алар эми эмне кетип калыптыр алар? Алар билбедим, мен эми келдим. Şu карабалдардын айлыгында берип атканына менин шегим бар азыр. Салам алейкум. Оу. Мынандай эле. Пожарный ход мынадан тар жерлерге разрешение берген. Азыр мына не болуп атат? Үйдүн проблемасы эмне өзү? Үй мында карасаң бүтүп калыптыр өзү. Үй почти бүткөн, үйчө. Үй бүтүп, күлүштөрдү берген. Акчаларды төлөп бүтүшкөн элчи. Буну бир 3 жыл мурун бериш керек эле. Мына быйыл берди. Майли берсе дагы, эми бул жагын бүтүрбөйт атта. Бул жагын несин бүтүрүш керек? Бул жагы азыр канализацияга уланыш керек экен, суу кириш керек, свет коюлуш керек, лифтилерди майли шашпай кое берсин аны. Бизге ошо суу, канализация, свет. Ушуну кылып берсе, мыналарды даже өзүбүз азыр жаптырып атабыз. Элден акча чогултуп. Неге элден акча чогултуп жаптырасыңар? Себеп тезирээк бүтүп кетсин деп атабыз. А берки силерден ошону бүтүрүп берем деп акча алган компания өзүчү Ямаком беле? Ямаком да акчаларды берип бүткөнбүз. Ямакомго төгүп бүтүшкөн. Анан калса 5-10% калыптыр. Талап кылсак, ар шылтоону айтып эле иштерсе. Бул жер снос болот деп аткан үй бул эмес? Снос болот турган ушул үй снос. То есть бул боюнча соттун чечими чыккан. Бул снос болуш керек, бузулуш керек. Ооба, жогорку сот карап атат экен. Анан эмнеге силер буга дагы акча коротуп бул жерди оңдойбуз деп атасыздар? Биздин жителдер жогорку сотко кайрылышты. Президентке, УКМК начальниги Ташиевке, прокуратурага, бардык жерге кат жүзүндө кайрылышты. Бул былтырдан бери ушу барбаган жери калбады элдин. Мэрияга барабыз, жардам беребиз ана мына дейт, болду, толк жок. Бул жерде эч ким чече албайт экен. Неге? Ушундай экен да жашоо. Себеп дегенде бир гана президенттен гана үмүт кылып атабыз биз. Жок, президентке чейин президент бул үйдүн маселесин чечиш үчүн президент эмес Ал мыйзамдуулукту сакташ үчүн президент. Мыйзам боюнча соттун чечими чыгып атат. Бул жер снос болуш керек экен. Неге снос болуш керек экен?
Бұл жерде пожарный ходты шылтау кылып атышат азыр. Пожарный ходко разрешение алыш керек экен. Анан кийин баягы экспертиза деп коебу, экспертизадан өткөндөн кийин неме кылыш керек экен. Анан можно экен. Ошо кызыл линияга кирбеп. Анан эмне ошончо эрежени, ошончо нормативди президент аттап өтүп кетиш керек бекен сиздин оюңузча? Менин оюмча эми эмне кылсын? Мына пожарный ход деле бар жолу. Ошол жерде бир үйдү алган экен. Азыр бир өзбек тууганын үйүн алган, бул жер жашоо үчүн. Алып туруп, залогко коюп койгон да, чоң суммадагы. Биздин угушубузча. Угушубузча чоң суммадагы залогко койгон. Ошо залогду төлөй албайт. Азыр мелис камалып кетти деп атат. Байыркы депутат акасы бар экен, ол ояктан теп, азыр биздин каттар жоопсуз эле калып атат да. Мэрияга тынбай барабыз. Тынбай чогулуш өткөрөбүз. Азыр 120 семья эми, 120 семья. Тала түздө жашап атышат да. Квартирада жашап атышат. Азыр мына үйдө дагы жашап атат, 2-3. Сиз канча акча бердиңиз? Метр квадратына канчадан бердиңиз? Метр квадратына ошо маалда будан 2 жыл мурун сатып алдым мен. Нагыл акчага сатып алгам бардын төлөп. 2 миллион 200 канча миңге бир комната сатып алгам. Жакшы экен. Сизчи? Мен эми биздин эң негизги максатыбыз бул үйдү бизге 21-жылы бүтүрүп колубузга тапшырмак договор боюнча. Бирок биз ошол убакка чейин ошондо эле акчаларыбызды төлөп бүткөнбүз да. Ошондан бери 2 жылдан бери күтөбүз, ана берет, жазда беребиз, күздө беребиз менен мына ушул убакка чейин келдик биз. 21 бүтүрүп бере турганбыз, 22, 23, мына 24кө. Келип атат. 2 жыл кечигип атат. 3-жылы кетип атат эми. Эми келип талап кылсак, жетекчилери качып жүрөт. Биз кимге кайрылышыбыз билбей, путубуз жеткен жерге чейин барып атабыз. Бирок бизден эч толк жок болуп атат. Эми ошол эң бир комната үйүбүз 2 миллион. Прокуратурага кайрылдыңыздарбы? Кайрылдык. Не дейт прокуратура? Биз жогорку сотко жөнөткөнбүз. Гор сот, облус сотко жөнөткөнбүз дейт, облус сот гор сотко жөнөткөнбүз дейт да. Анан эми бул жөн эле 2 миллион акчаны биз жерден эле терип келген жокпуз да. Ошону балдарыбыз иммигрант болуп кишинин кирин соруп жүрүп бир тыйындан топтоп биз дагы бул жерде жебей ичпей ушулар үйлүү болуп калса экен деп төлөгөнбүз да. Эми жөн эле 2 миллион акча мында асманга күйүп кетишин ойлобойбуз да биз, неме каалабайбыз да. Бул строй компаниянын кожоюндары өздөрү качып жүрөт, өздөрү жок, эч көрүнбөйт. Негизги тилеги силердин үйүңөрдө жакшылап аманатыңарды куруп бүтүрүп бериш керек. Берейин деген эмес. Ага караганда депутат болоюн деген ой басымдуулук кылып кетип атат. Болуп атат, ошондой болуп атат да. Эми ошон үчүн биз элдер ошону кайрылып атабыз. Эч ким биздин сөзүбүздү угуп бир жыйынтык чыгарган жок. Мелис менен мына жерге алып келип жолуктурсун, бизге сөз берсин, мынандай деп десек, эртең келет, бүрсү күнү келет. Мына мен ушул жерге келгениме 3 айдан бери жүрөм мисалы үчүн мен. 70ке чыккан кампер мен мисалы. Канча комната үй алдыңыз? Мен эми бир комната эле алгам, ошол башында договор менен алып, ошо убагында төлөп бүткөнбүз. Эми ошондон бери квартирада кызым жашап жүрөт. Квартплатты ким төлөйт мисалы үчүн? 15 миңден квартплат төлөп жашап жүрөт 2 баласы менен. Жалгыз бой аял. Анан кийин эч ким биздин үнүбүздү укпайт атат. Ошондон кайрылып атканыбыз. Ошо. Эмил мырза, ушинтип депутат болбой эле койбойсузбу? Жөн эле тынч эле мына курулушуңузду куруп, эч кимге пара бербей, мыйзамдуу кылып, наркы жак берки жактарын бекемдеп эле жүрө бербейсизби? Депутат болуш эмне сизге? Ал эмне берет экен? Азыр болдуңуз, анан көрдүңүз, эмне болду азыр? Күнүгө мындай рахаттанып, ушинтип жыргап жашап атасызбы? Депутат болгондо ошондой жыргалып экен? Андан көрү мына жакта баягы элди күйгүзбөй, элдин алдында бир ушул жигит азамат экен дедиртип жүргөнүңүз жакшы эмес беле? Андан көрү депутат болуп мандат алып азыр баягы мынчалык значокту тагынып алып отурасыз. Ошол эмне берди анан сизге? Айтыңызчы. Мындай неме калтырып кеткен. Бир 2 ай болду окшо. 2 ай болду келгениге. Мына кошуналар неме кылып тургула, чыдап тургула, 1 айдын ичинде результат көрсөтөбүз. Мына эми өзү мынача келип сүйлөгөн. Мэрия өкүлдөрү менен келген. Мына жерде мына сүйлөп аткан. Жанагы архитектуранын жетекчиси. Пожарный барлыгы бир сыйра келишкен. Азыр эми мына булар эмне деп атат? Мына эмне дейт азыр? Азыр экинчиси. Жок, мына биз олар мен түшүнүп атам, мына жерде азыр мына архитектурадан келип сүйлөп атат. Архитектуранын өкүлү эмне деп сүйлөп атат мына жерде? Архитектуранын өкүмү баягы
Krasный liniyaga kirgen emessиңер деп атат. Bu документ нормалдуу деп атат. Красный линияга кирген эмессиңер деп атат. Пожарный ход деп атат. Пожарный ход. Өзүң дагы көрсөң болот, пожарный ход бар наракта. Кана. Азыр эмнечи мына балдар ойной турган жери, анан машина кое турган жерлер каякта? Ол жерде подвал деп айтат, подвал деп. Ана пожарный ходко место бар да. Азыр ошол шылтоолоп эле ич бүтпөйт атта. 120 Мэрия эмне дейт? Мэрия ошо биринчи келгенде баардыгын тактап беребиз деп эмир зам немелер баарды келген. Ошону тактап элек да. Ошо келсек мындай кылабыз, андай кылабыз дейт. Hiç результат çıkmaydı da. Ama şu anda prezidentke, teşhibke, prokuratura kayrılganız. Oradan cevap aldık biz de. Şu. Hani gövelder güyü atat da. Geçe yakında kat verdi, katı vermezle balдар. Hani şunca el güyü atat da azıcık. Siz kança bölme algan? Ben bir bölme algam. Siz daha bir bölme. Şu balдар kalıp verdik ele. Men dagı şu жерде şu ipoteka uyumu satıp şu Ansar деген kooperativ. Ana şu жерде maga siz özünüzdün bir bölmelü ipotekadan algan üyüңüzdü sattınız. Anan Yok, kooperativ sattı bu şu iki. Siz Ansarga verdiniz al üydü. Anan alar bana nemelerine sattı, kardarlarına. Özünün kardarlarına sattı. Anan sizge? Anan mağanan keyin alıp bere alбай kalıp iki bölme kılam degem de. İki bölme alıp bere alбай işi toktop kalıp ana maga bunu bu yerden iştekesini aytpay turup maga şu yerden bir bölme berişken kaytele ordun ele üyümün orduna. Siz bir bölmeli üydü satıp kayrıyla bir bölmeli bütken üyüңüzdü satıp yaşap atkan üyüңüzdü satıp. Ana mına жерден kayra bir bölmeli nemesi yok, şartı yok. Aynegi menen sırt eşiği salıp koydudur. Özümde balдар үйünde internatta tarbiyalandım. 2 yıl kvartirada yaşadım. İşte şu remont bulam degen, sırdatam degen akçalarım barın kvartirataga işletip alıp azır şu yerde yaşadım hem şartı yok. Hiç kanday kanalizasiya, su, свет eşteke yok. Эже, sizler mınça жақшы adamsızlar. Elin barın ele ошентип алдан öğretkensizler. Эми да сайыз малындагы адамдар эми турма-тур болгон экенбиз да эми бир мындай болот деп мен ойлопмун. Мага бул жерди даже айтпаптыр мага эмне мындай ондой документи жок, андай мындай дегенде мен дагы набайт элем. Ушундай оор кырдаалда болуп калдым. Азыр үйдүн ичимде, эшигимде экөө бирдей эле температурасы. Шамалдап бүттүм, бир жол бар жок. Эмне кылышты билбей атам. Ыйлап көз жашым калбады. Бир Кудайдан корккон adamlar bolsa ошондойду издеп атам, эми эмне кылышты билбей атам башка бир. Ушу кичине акыл эмне кылышты да түшүнбөй атам ошо. Кудайдан корккон дең, мыйзамдан корксо жакшы болот эле. Билбейм, Кудайдан коркуш коркпошу, ага эч кимге кепилдик жок экен. Кудайды айтып кое беребиз, анан коркпойт экенбиз эч кимбиз. Андан көрө ушу мыйзам иштеп берсе, мыйзамдан корксо жакшы эле жок деген. Ошондо эми Кудайдан дагы бу жерде мыйзам дагы иштеш керек. Эми болуптур, эми башка адамдар кичине жашаганга жери бар, мындай болуп атышат. Меники таптакыр башка өтө оор абалда турам, эшикте эле отургандай отуруп атам. Эми бир эле ошо жол ошо өлүп калыш эле керек болуп атат. Эми өлүп калсам эле анан бул проблемадан ошо кутулбасам, башка жол жок болуп атат. Менде бирөө келип бир сураган деле адам жок. Кыйналып, ушу көз жашым калбады, эмне кылышты билбей атам ушу. Макул, рахмат. Жекелер, бул сиздер да калгансыздарбы? Жок, бул жерден эмес. Биздики башка. Биздики Аскар Шакирова 22-дебиз. Эмакомдун. Ал жактан да үйү бар булар. Ал жактан да үйү бар. Анысы эмне болуп атат? Анысында отопление жок. Документи жок. Документ берелек, тек паспорт берелек. Светти өчүрүп коюшат. Коммерческий свети, суусу да коммерческий. Ошо балдар менен жаш балалуулар көп бизде. Ар бир үйдө 3-төн 4төн бала. Свет жок болгондо баягы балдар үшүйт. Кандай жашоо бул? Биз мигрант, менин балам мигрант болуп талада жүрүп, иштеп ошол үйдү алган. Эми келип кышындасы жашайын десек, жылуулук жок ол жерде. Канча бөлмөлүү үй алган? Меники студия 2 бөлмөлүү. Газды жагасың, газ ысытпайт ал студия үйдө. Акчасы кымбат болуп кетет. Төлөйүн десең. Өз негизи канчадан алдыңыздар эле ошол үйдү? 40 000 долларга алганбыз. Ол үйдө. 2 жыл мурда алганбыз. Эми канча квадрат ал? 58 би 56 квадрат. Студияда эми мындайча айтканда, ол студия болгондо мен эми сатып алганмын. Эмакон жакшы.
Bunun немеси бүткөн документтери деп алдап саткан. Эмне документтерди көргөзгөн сиздерге? Бизге толук эле ошо мен сиңдим алган ал үйдө. Толук эле баягы эле Эмакомдун документтерин көрсөткөн. Тек паспорт жок, башка жок. Арзан экен алып кое берейин деп алып койгон. Эми ошондо азыр айдын аягы болгондо свет үзүп кетет, сууну үзүп кетет. Свет өчкөндөн кийин биздики суу өзү эле өчүп калат. Анан биз ол жакка звонить этет, биздин дамкобуз бул жакка звонить этет, дамкомубуз. Ошондо дагы 2 күндө свет тамат. Же 3 күндө тамат. Ошо 3 күндө мынандай кичинекей балдар тоңуп, азыр саар кеш суук болуп атат. Мына 2 жыл болду, 2 жылдан бери ушул көйгөй. Же документ ала албайбыз. Прокуратурага барсаңыздар эмне дейт? Азыр прокуратурага биз мэрияга бардык азыр. Мэриядан келатабыз, Эмакомдун бардык адамдар мэриядан келатабыз азыр. Мэриядан барсак, мэрия архитектурага суроо бердик. Силер өзүңөр уруксат бергенсиңер да. Ошон үчүн мына үйлөр курулган. Кандай архитектура уруксат бербесе, ол үй салынат. Ал эми ал өзүн качырып атат. Биз уруксат берген эмеспиз. Мына кагаздары дейт, биз ол кагазга түшүнбөйбүз. Ал өзүн качырды архитектура. Мэр жок. Биз эмне кылышыбыз керек эми? Каяка барышыбыз керек, балам? Менин балам мигрант, талада жүрөт. Тишинин кирин соруп талада жүрөт. Ушул үйдө апам ушул үйдө жылы үйдө отурсун деп. Бу жерге келсең үйдө условия жок. Кандай кылабыз эми? Мэр болсо жок, таппадык. Дагы бир 2 өкүлү келди, алар болсо биз жардам беребиз. Тиге светиңер өчпөйт, сууңар өчпөйт. Суу свет өчпөсө биз коммерческий төлөшүбүз керек. Азыр кышындасы деге свет жагылат, газ жагылат, суу обязательно жагылат. Жуунасың да. Ошондо дагы ар бир үй бүлө 4000ден сууга, 2000ден светке, газга төлөнүп атат. Ошондо 10.000 тегереги төлөнүп калып атат. Азыр сууга, светке караганда көп акча төлөп атасыз. Конечно, сууга төлөнөт, коммерческий да бар жогу. Без документ. Үйдүн документи жок, даже тек паспорт жок. Эми ушуну чечип алсак деп азыр мэрге барганбыз да, мэрден деле жакшы, өкүлдөрүнөн деле жакшы. Сиздер ошол документи жок үйдө алып атканда кантип аласыздар? Ошол мындай кантип алданып каласыздар? Ошону эмне деп алдашат? Ошону айтып бериңичи бирөө, мен да мен алган эмесмин, мен сиңдим алган ошол үйдүчү негизи. Ал сиңдим бүгүн жок болуп калды, оны ээрчитип келейин десем. Ал өзү. Мен дагы ошо неберем алган үйдө. Бул жерденби, же наркы Шакироваданбы? Шакировадан. Бир комната үй алганбыз. Ошондо айткан жакшы үй, мына палан болот, түгүн болот, жакшы болот, жакшы жашайсыңар деген, анан алганбыз. Мен нак төлөгөмүн, карызыбыз жок. Ушинтип эми азыр аяка жүгүрөбүз, бияка жүгүрөбүз. Отурабыз чалым экөөбүз. Кандай кылышты билбей калдык. Аяка барабыз, алдап деп жөнөтөт, биринисин жөнөтөт, андан дагы эптеп аны айтат, мына айтат, болот, андай жакшы деп коет, дагы калат. Эми бүгүн барсак, сложныйраак болуп атат деп атат, немеси. Эмне деген экен? Документ алыш кыйын, архитектурага неме кылыш керек. Звонить этти да. Звонить этсе, ал жак бул 22-чи Аскар Шакирова 22 красный линияда деп койду. Өзү негизи красный линияда эмес, бул нормальный үй бүтүрүп беребиз деп убада беришкен экен эле. Эми красный линияда болуп атат азыр. Азыр онусуна звонить этти, буяка звонить этти, эч кимиси келген жок. Биз бекер эле куруу бардык ал жака мэрияга. Эми саат ал үй дагы азыр соттун чечими менен ал дагы снос болот деп. Ооба да, ошондой болуп атпайбы? Снос болот деген жок. Эмне деп? Снос деген жок. Просто кызыл неме деди, красный линияда деди. Олар мындай бизге информация бере алышкан жок. Жок бул же мынандай, же мынандай деп. Азыр мэрияга барсаңыздар, архитектура бар бекен? Бар экен, архитектура бар экен. Эмне деди? Уруксат беребиз, бербейбиз дедиби? Алар биз эч нерсени чече албайбыз деди. Через сот аркылуу гана чечесиңер деди. Сотко бергиле деди Эмакомду. Анан жок, Эмакомду эмес, ошо ишыгылы ошол үйдү сотко бергиле деди. Анан ошо сот аркылуу чечилет деди, бар жок. Анан соттун милдети. Эми биз архитектурага суроо бердик. Бул үй курулуп атканда, сен кандай азыр 1 метр жер алсаң дагы, азыр ошол архитектура карап туруп, анан кийин уруксат берет, Гилейген 13 этаж үй курулуп атат ал жерде. Эмне үчүн караган жоксуң десек, ал айтып атат, биз уруксат
берген эмеспиз ал жерге дейт. Ал уруксат бербесе, үй 2 жылда салынып бүттү өзү негизи. 3 жылда салынып бүттү. Канча жылда салынып бүттү ошол үй. 2 жыл болду жашаган, 3 жыл болду да жашагандардын. Ошого чейин архитектуранын немеси жок да, кабары жок. Ол үйдө адам жашап атабы, ол үй бузулуп атабы, иши жок да. А мен билбейм дейт ал бала айтат. Силер дейт сотко арыздангыла. А биз сотко арыздансак, майлы, болтур, хорошо. Сотко арыз жазсак, сот дагы канча күннө, канча айдан кийин, канча жылдан кийин бизге жооп келет. Азыр ал үйгө отдельный өзүнчө өтөлү. Азыр мына үйдү бүтүрүп алалы. Сиздер да наркыданбы же бу? Биз башка блоктон. Д блогунан алганбыз. Мынданбы же онданбы? Ашмакуновада дагы үйү барбы? Ашмакунова көчөсүндө дагы үй бар, 5 блок үй. А, Б, В, Г, Д дагы Эси бар. Полный кошулган, курулуп атат, биздики 6-чы этажга келет. Анын проблемасы эмне экен? Анын проблемасы стройкабыз болбой атат. 6-чы этажга, 5-чы этажга келип калдык, дагы деле стройка бүтпөй атат. Договор боюнча качан бүтүрүп берем? Ар кимдики ар кандай түзүлгөн. Меники 24-жылдын 1-кварталы. Кээбиркилер бар 22-жыл, кээбирки 23. Ар кимдин договору ар кандай түзүлгөн. Үйүбүз до сих пор бүтө элек. Качан алганбыз? Анан Е блогубуз болсо вообще даже баштала элек. А блогубузда дагы суу жок, свет жок, газ жок, олар дагы ушинтип кыйналышат. Мен вообще баштадан якта Б блогу түшүш керек эле, Искак Разаковдун. Ошол жактан алганмын. Мына жактан. Ооба, мына жанында дагы түшүш керек эле. Ал түшпөй калган. Ошол жактан алгам. Түшүнбөдүм. Азыр сиз Ашмакуновадан алдыңыз. Биринчи мен мына Искак Разаковдун Б блогу бар болчу. Түшүш керек эле план боюнча. Ал түшпөй калып, мени Ашмакуновага жылдырып беришкен. Жок болуп, Ашмакуновадан Д блогунан жылдырып беришкен, ал дагы стройкасыз болбой, ол дагы. Өткөндө Эмил менен жолугуп сүйлөштүк, кече жакында эле. Жаңы директор алып келип, Мелис түрмөдө экен го. Жаңы директор алып келип коюп берем деди. Жаңы директорунан деле кабары жок. Ишти жүргүзүп берем деди. Ишинен деле кабары жок. Акчаны төлөгүлө деди, төлөй эле атабыз. Ишинен кабары жок. Дагы эле акча төлөп атасыңарбы? Канчадан? Кече жакында эле 100 миңден ашык төлөгөнбүз. Стройканы неме кылып берем, жүргүзүп берем, колдоп тургулабы, ушундай кичине проблема болуп атат. Банкрот болуп калдык. Түшүнүңүздөр деди. Макул деп түшүнүп, өзүбүз акча топтоп бердик. Эмне себептен банкрот болуп калдың деп сурадыңарбы? Не себептен экенин деп сурадык, мындай толковый ответ деле берген жок бизге. Ушундай мен депутат болгум келди эле деди. Жок, Эмил эмес, биз Мелис менен сүйлөштүк. Мелис чыдап туруңуздар, бүтүрүп беребиз, чыдап туруңуздар деп туруп, наракка качып, беракка качып жүрөрдү. Элдерибиз аркасынан түшүп кармалышкан жок. Анан акыр ушинтип түрмөгө камалып калыптыр. Анан кийин Эмил келип, Эмил бүтүрүп берем, анан деп оны неме кылды. Биз ГКНБга жазабыз дегендей. Бүтүрүп берем, жазганыңыздардан эч кандай пайдасы жок деп, жаңы директор алып келем, жаңы юрист алып келем деди, билбейм, азыр алып келди деп атышат. Офиси жабык. Ол жер аларга эч жыл жерде отуруп иштейт, билбейм. Мына жердегилерден сиздер мынданбы? Бизден сүйлөштү. Не дейт? Не дейт? Ким менен сүйлөштүңүз? Жетекчиси ушул жердеби? Бул курулуштун жетекчиси ким азыр мына жерде көзөмөлдөгөн? Жок, мынабы Эмаком Мелис деп баягы. Жок, мына жерде азыр ким бар бул жерде караган? Бул жерде Карол эле бар. Каролду дагы өзүбүз деме кылдык, ооба. Өзүңөр жалдадыңар? Өзүбүз жалдап, өзүбүз коюп атабыз Каролду дагы. Мыналар жоголбосун деп. Эми бул элдин акчасы да, эл акчасын берип бүткөн. Бул мынабы элдин акчасы да полный. Турушу элдин акчасы турат азыр. Эч деме. Ушуга шарт түзүп берип эле, мына документин бүтүрүп, канализацияны улап, светти коюп берсе эле, эл кирип уже ремонттун баштагандар бар. Мына жерде 3-4 үй бүткөн, ичин ремонт кылыпчы. А мына эже жашап атат, сууктачы азыр. Дагы бир-экөө көчүп келебиз деп атат. Квартира кымбат. Мына үй сунуп экен, сунуп эмеспи? Ушул үйдү залогко коюп кетип калган. Сана пожарный ход ачылсанан урушат. Ушу мешать этип атат экен. А бул сатылып алынып алынбаппы? Буну мына пожарный ход мына жерде мисалы үчүн кеңир жер бар да. Пожарный ход. Ушуну шылтоо кылып атат. 200 миң акча алып, мен угушумча. Анан бу жерде залогко коюп койсо, анан ошойдон бирөөнүн эсебинде болуп турат экен дагы. Ушунча эл жалат болуп жүрөт да, эмне кылышты билбей. Макул, түшүндүм. Азыр мындан карагыла. Мындан көргөзүп берейин да мына. Мына жерден эгерде эсептей келсеңиз, өзү негизи бизде ушунчалык баягы ПДП жок. Генпландагы эми өлөсө, эптеп кылышкан. Анан бизде өзү курулуштун нормасын бизде али күнгө чейин беките элек. Бекитсе дагы ал эски эме менен жүрөт. Мисалы, азыр мен каалайт элем да. Мына жерде канча квадрат квартира алуу?
120 квартиралуу. Демек 120 квартиралуу боло турган болсо 120 батир болот бул жерде. 120 үй бүлө бул жерде жашайт. Демек ар бир үй бүлөдө жок дегенде азыр бирден машина минип калышты. Демек 120 парковкага бул жерде орун болуш керек. Ашып кетсе мына жерде бир 20 орун болсо керек подвалында. А гостевой деп мына жакта дагы бир 50 чыгып калар. Макул. 70. Кана дагы бир наркы жагында дагы 50 эме болуш керек. 50 машинаны кантип каяка батырат азыр? 120 квартирадан ар биринен жок дегенде бирден бала чыгат. Демек 120 бала болот. Макул кээ-биринен чыкпасын. 20-сынан чыкпасын. 100-нөн чыкканда дагы бул жерде 100 бала болот да. 100 бала кайсы жерге батат? Мынан караңыздар, эсептеп көрөйм мына. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 метр. Болгону 12 метр жери бар экен. Азыр мына жактан жанагы машиналар үйдүн алдына өтүш керек. Жанагы өрт боло турган болсо өчүрүүчү машина өтүш керек. Тез жардам кызматы өтүш керек. Ошолордун бардыгына жол болуш керек. А жолду мына жерден бир 6 метр калтыра турган болсоң, мына жерде канча? Дагы 6 метр жер калат экен. 6 метрге кайсыл эмне курулат бул жерге? Dokumentlerin ana munaların bütünü bir almaydılar. Только bir gana prezident kaldı bizge. Başka işler kalmadı. Prezident kana... Yok, bирөөнүн депутат болгусу келип эле силер берген акчанын бардыгын жанагы шайлоого чачып жүрген болсо, ага президенттин не күнөөсү бар ушул жерде? Эл кыйналып атат да, El kıynalı atat da, el kıynalı atat. Yığıştı bilmem. Dokument bütmedi misal için. Biri birine kısıp, biri birine dağılı bayağı korrupsiyası dağılı var okşayt. Var da dağılı oşa korrupsiya bilen hiç bolmuyor. Азыр эми мен түшүнгөнүмө караганда мынау үй жанагы өрт өчүрүү кызмат эмесине машинасына тоскоол болот деп анан ошон үчүн уруксат бербей турат, туурабы? Анчалык деле болбосо керек, мындан дагы чоңураак себеби болсо керек. Болгону 3,5 метр жер бар экен мына үй менен бул үйдүн ортосундагы аралык. Ел кыйналып атат. Азыр чын бул жерде мелистен түшүнсө аны мелис чечиш керек да, аны силер чечпешиңер керек. Мелисте ошибкасы көп бул жердечи. Эми апарып камап коюп тур деп атат, эл каяктан требовать этип алат. Эми эч ким неме кыла албай калды, чече албай калды буну. Башка иш бул строй эмес, менин угушумча, башка неме боюнча камалыптыр дейт. Анан эми бизге ошо акчабызды алгандан кийин жакшынакай кылып эле ошолорду бүтүрүп берип койсо ыраазы элек да. Мына 2,5 жыл болду. 2,5 жыл жакшынакай кылып бүтүрүп коюш үчүн сиз түшүнсөңүз акча керек, туурабы? Акча керек. Акча каякта? Акчаны бергенбиз. Сиздер бергенсиздер. Ал эмне кылган акчаны? Не кылган эми кичине ушул жака жумшаса керек да. Ушул жака жумшаса бүтүп калбай беле? Каяка жумшаган? Сиздин оюңузча эмне? Билбейм мен, депутат болуп, депутаттыкка жумшагандыр, өзүнүн тиргилигинде жумшагандыр. Ал үчүн жоопкерчилик ошондо кимде болот? Мелисте болот. Өзүндө болобу? Өзүндө болот. Мелисте болобу же берки депутат болгондо болобу? Эми бир туугандарда баары бир туугандарда, ошо бир туугандар ошо. Анан бул жерде президенттин эмне күнөөсү бар? Эми президенттен биз жардам гана сурайбыз. Баягы немеден угуп атабыз, жергиликтүү бийлик чечсин ушундай маселелерди. Жергиликтүү бийлик. Чечсин. Чечпесе анан президент чечет да, ким чечет? Эч ким чече албай атат. Мелис менен ким ба? Эмил. Эми олар качып жүрөт, Мынау елдерде мен мисал үчүн bir ай мурун мынау жерде чогулушкан. Анда эртең анда мен дагы ушинтип бир алдамчылыкты кылайын. Кылып бар депутат болуп отуруп алайын дагы сиздерден качып келбей коеюн, акчаңарды алып алып. Курулушту бүтүрбөй коеюн. Анда мени деле кечирип кое берет экенсиңер. Жок, сен колуңан келбейт да. Неге? Сен түзүк баласың да. Сени билебиз да, эл колдойт да. Сен элдин адамсың да. Мындай да, бул жерде баш маңгыл болуп калды. Prokuraturadan geçe kat geldi, biz iş nerse kıla albayız dedi. Cevap geldi, bir gana prokuraturadan. Ne deyip, iş nerse kıla albayız deyip cevap geldi? İş nerse kıla albayız, bayağı demesi cüröt. İş nerse kıla albayız, sotun çeçimsiz. Anan başka jaklardan gelbeydi. Misal üçün meriyaga yazdık, gubernatorga yazdık, Jogorku Kengeşke yazdık töregasına. Taşiyevke yazdık, Ukemkan'da yazdık. Şu 7-8 жерге жазыппыз. Ошо бир гана жооп келди, анан башка жооп жок. Азыр мындайда урматтуу мына бийлик.
ошол мынау Садыр Жапаров, Акылбек Жапаров, Ташиев, Зулушев ушул эң таасирдүү деген, эң бычагы курч ушул 4 жетекчинин атын атайт элем. Ушул 4-өңүздөр, өзүңүздөр карап көрүңүздөр. Мына курулуш компаниялары айрымдары. Мынантип чалапула мыйзам жарым жалган жарымы чын дегендей жарым мыйзамдуу, жарымы мыйзамсыз жерлерге мынантип курулушту куруп атышат. Анан элден акчаны алып атышат. Ал акчаны ушул курулушка эле жумшабастан, муну мыйзамдуу кылып бүтүргөнгө аракет кылбастан, алар тапкан акчасын депутатка чачып берип атат. Депутат болуп жаныңыздарда отуруп атат. Анан сиздер айткан чечимдерди ал жактан колдоп коет, а бирок мына жактагы милдетин аткара албай калганда элди алдыңыздарга салып туруп, мына президентке кайрылгыла, улуттук коопсуздукка кайрылгыла, прокуратурага кайрылгыла деп элди силерге каршы саботаж кылып, каршы коюп атат. Эмне үчүн ушуга чара көрбөйсүңөр? Бул деген азыр булар айтып атпайбы, мына эл айтып атат. Мына президент чечип берсин эми деп. Бул деген түздөн түз саботаж да президентке болгон. Короонун алды болгону ушул. Наркы жагы көрдүңүздөр. 12 метр жер бар экен. 6 метрин жолго алып кое турган болсоңуз, наркы жагында 6 метр калат. Балдар ойной турган аянт жок. Бул жак 120 квартиралуу. Машина кое турган жери жетишсиз. Мунун документи толук алынып бүткөн эмес. Ошон үчүн мен суранат элем. Урматтуу, мына курулушту көзөмөлдөгөн Акылбек Жапаров, өзүңүз колго алышыңыз керек мына. Эч ким мындай бир мыйзам чыгарыңыздарчы, суранчы, урматтуу депутаттар. Мындай мыйзам чыгарыңыздар сиздер. Курулуштун эң акыркы документи, ушу курулушка уруксат берүүчү документ. Бул экспертизанын оң корутундусу экен. То есть ошол экспертизада ал жерде баягы бир нече мекемелерден уруксат кагаздары алынып бүткөндөн кийин гана ошол корутунду берилет экен, оң корутунду. Мына ошол экспертизанын оң корутундусу чыкканга чейин элге үйлөрдү сатканга тыюу салынат деген бир мыйзам жазып коюңуздарчы, сураныч. Эгерде мына документтер эле бүтүп калган болсо, бул эптеп бүтөт экен, макул. Мен ал жагына ынандым. Себеби документи бүткөндөн кийин эл баягы акча салат, ошо элдин акчасы менен бүтө берет бул. Ошон үчүн баягы акыркы документ болгон жанагы экспертизанын оң корутундусу берилмейинче жанагы сатуу офисин ачканга тыюу салыңыздар, сатканга тыюу салыңыздарчы, сураныч. Себеби мындай эл азыр какшап калат экен. Азыр азыр ушу амбициясы башынан ашкан бирөө, бир баягы депутаттык менен ооруган бирөө. Мынантип кичине эле акчасы көбөйүп калса, аны барып айылда улак берип, портерге жана продукталарды салып алып, акмай, уун таратып, анан кийин жанагы жетекчилерге машина мингизип, шаардын мэрлерине айтканынан чыкпай ардеме кылып, ал жетекчилердин оозун майлап, ошентип акчасын коротуп алышат экен. Анан депутат болушат экен. Аларга ошентип максатына жетип атат. Элчи? Эл калып калат экен, көчөдө калат экен. Элди азыр коргобосоңуздар, эл наразы боло берет. Элдин наразылыгы күчөп отуруп, акыры буларды көчөгө чыгарат элди. Азыр мыналар мэриянын алдына барышыптыр. Ушул жерде бир 60 адам. Мэр менен жолугалы, мэрден талап кылалы деп. Бул чечилбейт тура берет. Азыр бул бир үй эмес экен. 2 үй эмес экен. Мына жакта Ашмахуновада 5 блок деп атат. 5 блокто азыр бир да маселеси чечиле элек. Наркы Шакировада дагы бир үй бар экен. 13 кабаттуу. Анын маселеси чечиле элек. Мына жердеги үйдүн маселеси чечиле элек. Наркы жакта Сулаймантоонун жанында 5 этаж кур десе болбой 6 этаж куруп, анысынын маселеси чечиле элек. Бишкекте дагы ошончо адам. Бул бир эле компания азыр жок эле дегенде, азыр бийликке наразы жок эле дегенде бир 2000-3000 адамды азыр сиздерге каршы, мына бийликке каршы саботаж кылдырганга даяр кылып даярдап отурат азыр. Азыр айтса жаман көрөсүздөр, бирок бул элге наразычылыкты ушулар кылып атпайбы? Болбосо азыр булар үйү бүтүп аткан болсо, өздөрү курсан, жашай берсе, анда бийлик менен эмне иши бар, саясат менен эмне иши бар, жүрө бермек да булар тирилигин кылып. Азыр ошол оюндун эрежесин сиздер жакшылап коргоп бербейсиздерби, кылып бербейсиздерби? Ошол эреже бузулабы? Анда биринчи кезекте азыр ушул курулуш компаниянын жетекчиси Эмил жанагы кожоюну Эмил ким Жусуповго каршылык болбойт. Бийликке каршылык болот азыр.
Мен сиздер бир сабак келдим аяктан. Кандайсыз? Биз ушул жерден кандай жакшымбы? Неле алган жерим. Айта бериң, ушул жерден үй алдыңыз. Ушул жерден Б блогунан алгам да. Б блогу кайсыл? Жок, орду жок. Балам орду жок, 1,5 миллион төккөнмүн. Жок, эч жок. Ушул жер мынандай болот деген котлованиям жок. Мына үйлөр мüşahit кылып ататмыш. Алдап эле бизди төктүрүп жүрө бериптир да. О кызым 3 баласы менен тентип талада Россияда жүрөт. Ошол кызыңыз жөнөткөн акча. Ошол кызым жөнөткөн акчага бул эми ол оякта жүрсө мен аттыман жерин алып отурмак эле да. Балдары майда бардыгы. Бир жол кыйын болду да эми. Жок, мына иштеке жок. Не кылышым керек билбейм. Келе берип, мына путума моруп басайм албай калдым мен. Кызым бүгүн кетти Россияга. Келди эле ушулардын аркасынан жүрүп, эч бала неме болбоду дагы кетти бүгүн. Бүгүн учуп кетти саар менен, саат 5-те. Не кылышым керек билбейм. Сени келди деген угуп азыр келдим да мен. О мэрияга барды келе о жерден чыгып не кылышым билбей неме болсам келди дешти. А мен эмне көрбөдүм го десем келип кетти дешти. Анан келдим да. Азыр сиз эмне болуп атат? Мен ушул домго келип иштегенмин. Лифтовый шахтанын угольнигин тургузганмын. Лифтовый шахтанын кирпичин урганмын. Шпаклевкасын жасаганмын. 2 подъездин шпаклевкасы, кафелин жасаганмын. Кызмат акым ала албай жүрөм. Менин колумда 20 бала иштеген. Мен олорго жерими сатып пулун бердим, малымды сатып бердим. Мен өзүмүн кызмат акымын эми ала албай жүрөм. Ошондо канча? Азыр кызмат акымынын жарымын үй алганмын, мынанын артынан. Б блок деген жерден. Баягы айлы баштап эле жеринен. Жок. Пулумду ал жакка төккөнмүн, анан 30% мага берет эле булар. 30% да жок, үй дагы жок. Орто жолдо мен азыр ушинтип акчам ала албай, наракка барам, беракка барам, ала албай жүрөм да. Телефон чалсам албайт. Келишим барбы жокпу? Келишим бар, договорлорум бар. Бүт бардыгы бар. Ошол акчамды бербей атат деп укук коргоо органдарына кайрылбадыңыз? Эч кимге кайрыла элекмин. Туруп туруңуз деп ушул мага келишти да. Бир жылдан бери ушул жерде кызмат кылдым. Анан мен договор кылгам, мисалы ушул бүт иштерди мен договор кылып алганмын. Мага пулун бербей туруп, анан башка усталарды алып келиптир, олар наличка булар салып коюшту да, мени чыгарып коюшту. Булар договордо жок усталарды алып келип салып коюшту бул жерге. Договордо мен ушул кирпичти дагы, угольнигин дагы, бүт мына бурчаткаларын, лестница, мына подъездге кирген лестницаларын бүт бар жогун договорго киргизип мен баштан аяк сиз бүтүрүп бермек экенсиз да? Бүтүрүп бермек болгонмун. Бетондон сырткаркы иштерин. Ооба. Ылдыйкы фасад иштерин мен кылып бере турган болгом. Азыр мен ушул 2 подъездин шпаклевкасын, кафелин, шыбагын бүтүрдүм. Кызмат акым ала албай калдым. Эми ылдыйлап уже ичин бүтүрүп сыртына чыгып калганымда кызмат акым бербей дагы секин түртүп коюшту дагы менин ордума башка усталарды алып келип салып коюшту. Наличка. Анан ошого мен азыр кимге кайрылышымды билбей жүрөм да. Өзү негизи мен ушул жерден ушул эле түшүнүктүү эле болуп калды окшойт. Ушул элдин азыр ушунча азап тартып атышына негизи биринчи кезекте туура Эмил Жусупов өзү күнөөлүү. Экинчи кезекте буга Төрөбай Зулпукаров күнөөлүү. Ошол маалдагы СДПК күнөөлүү. СДПКнын ошол маалдагы өкүлдөрү күнөөлүү. Талай Сарыбашев ошол маалдагы мэр күнөөлүү. Себеби Сарыбашевдин ролун айтып берейин. Сарыбашев мэр болуп турган учурда ушул жерлер башталган. Сарыбашев мэр болуп турганда башка мыйзамсыз үйлөрдү бузган, токтоткон. Эмне үчүн бул жерди токтотпойт? Биз угуп атабыз азыр, чынбы жалганбы так билбейм, бирок Эмил Жусупов Сарыбашевка жип машина мингизген деп угуп жүрөбүз. Наркы стадионго спонсор болуп, баягы чоңдор отура турган чоң балконуна кресло алып берген деп угабыз. Эми ошентип баягы чоңдор, урматтуу чоңдор, мен ушул жерден сиздердин бир милдетиңиздерди айтып коеюнчу. Сиздерди эл айлык төлөп, ошо бизди бирөө алдап кетпесе экен, алдап кете турган адамдардан коргоп берсе экен, бийликти калыс кармап берсе экен, бийликтеги баягы жашоонун, курулуштардын, мамилелердин эрежесин так сактап берсе экен, ошо эрежени коргоп берсе экен деп шайлап отурабыз. Ошон үчүн айлык төлөп отурабыз. Ошон үчүн сиздерге полномочияларды бергенбиз. Силер бирөөдөн бир квартира алып, анан кийин бир машина алып, өзүңөрдүн кызыкчылыгыңар деп туруп, мына жактагы ушунча ак көз, кара көздүн бардыгын мындай алганда көчөгө таштап койдуңар да азыр. Тентитип койдуңар да.
Эмне үчүн көзөмөл болбойт? Ушул курулуштун эрежелерин тактап коюш ушунчалык кыйынбы? Азыр болгону бир эле мыйзам керек. Эч бир курулуш компаниясы өзүнүн акыркы документи болгон курулуштун оң корутундусу жөнүндөгү баягы экспертизанын корутундусун алмайынча баягы сатуу бөлүмдөрүн ачканга, эл менен келишим түзгөнгө, сатканга тыюу салынат деген бир сүйлөм мыйзамды жазып коюш ушунчалык кыйынбы азыр? Болгону ошол бир сүйлөм мыйзам азыр ушунча адамды коргоп калмак азыр. Азыр мына жерде азыр 100дөн ашык адам отурат. Наркы жакта дагы 1000дей адам бар окшойт. 5 блок үй салып аткан дейт. Аны салып бүт элек. А бирок мындай бир нерсени түшүнүңүздөр, мына акча берген адам курулушка үмүтүн, өзүнүн тагдырын байлаган адам, ал нары өтсө дагы мойну кайрылганча ушул үйдү карап өтөт. Бери өтсө дагы мойну кайрылганча ушул үйдү карап өтөт. Кайсы жерине жетип калыптыр? Кирпичи туруп калыппы? Терезеси башталыппы? Лифти коюлду экен? Качан мага берилет экен ушул үй деп? Алар ошол убакта квартирада жашап аткан болот. Же болбосо үй бүткөнгө чейин иштеп келейинчи деп тентип Россияда жүргөн болот. Же башка жакта жүргөн болот. А биз ушинтип азыр өзүбүздөгү жеке кызыкчылыктарды ойлоп отуруп, бирөөсү ана мына Эмил депутат болгусу келген имиш. Депутат болуп эмнени кыйратып атат? Азыр мен сураштырдым. Карасам, коллегалар айтып атат. Ал 3 айда бир 2 жолу келсе келет парламентке. Болбосо келбейт дейт. Анда пок жеп жүрөбү ал. Парламентке барбаса. А кече Ормон хандын дейби кимдин тоюна барыптыр бир жакшынакай болуп. А тойго барат экен, парламентке барбаса, пок жегени депутат болосуңбу сен? Мына жакта үйүңдү бүтүрбөйсүңбү? А угуп жүрөбүз азыр Зулпукаровго палан миң доллар бериптир ошол жанагы СДПКга кирип депутат болуш үчүн деп. Ал сөздөрдүн канчалык чын, канчалык жалган экенин мен билбейм, бирок ал сөздөр жөн жерден чыккан эмес да. Ушунча адамдын акчасы анда каяка кетти? Ал булар келесоо эмес да. Аны жөн эле асманга сапырып берген жоксуңар да силер. Кимдир бирөөгө бердиңер да азыр. Жөндөн жөн депутат болгон жоксуңар да. Силер депутат боло турган популярдуу адам эмес элеңер да силер. Ушунчалык элге күйүп, тынбай баягы Инстаграмдан, Ютубтан чыгып бир жакшы бир элдин оозун ачырган бир ой айттыңарбы силер? Силерди депутат кылып шайлап койгудай. Силер депутаттыкты сатып алдыңар. Ушул элдин акчасына апарып сатып алдыңар. И ошонун айынан азыр мынанча адам отурат көчөдө. А буга бийлик баа бериш керек азыр. А бийликти азыр элди азыр бийликке каршы коюп, президент чечип берсин дедиртип, президентке каршы саботаж кылып отурат. А алар ошол эле учурда бийликтин койнунда кирип алып отурушат. Бийлик не десе хоп деп колун көтөрүп. Муну токтотуш керек мунаны. Мунаны караңыздар. Жо, эми мен элди түшүнөм. Элдин бардыгы маалыматтуу боло бербейт. Элдин бардыгы мыйзамды жакшы биле бербейт. Элдин бардыгы курулуш компаниясынан кайсы документти сураш керек экенин биле бербейт. Эл ишенет, эл үмүт менен жашайт. Ошолдуга мына элдин бардыгы бир гана ошо президентибиз гана чечип берсин ушуну. Мына көрдүңүзбү? Мына саботаж азыр. Мына саботаж. Башка бир кала башчыларда бирөөсүгө ишенич калган жок. Бардыгы келип көрүп кетти. Бардыгы бири-бири менен связан экен да буларчы. Эч ким катык сүйлөй албайт. Келет дагы жөн эле анда мындай деп, болду, сүйлөшөбүз менен кетип. Башка эч нерсе маселе чечилген жок. Только президентке гана үмүтүбүз калды, башка эч кандай неме калган жок. Бир гана президентке жапар калды дейт. Бул деген саботаж. Бул саботаж. Азыр президентти азыр сизди урматтуу президент, азыр булар эмне кылып атат? Эмил жана Жусупов. Азыр элди ошол сизге каршы коюп, азыр мыйзамды аттап өтүп, анан ушулардын маселесин чечип бергенге аргасыз кылып атат, мажбур кылып атат азыр. Алло, Мирлан, кандайсың? Жакшы, рахмат, Кудайга шүгүр. Тынсыңбы? Ой, шебиңди мен чалып алдыра албай атам, Эмилдичи. Ал каякта жүрөт, сол элеби? Ким бул? Мен Ыдырыс. Ыдырыс кандай, ден саулык жакшыбы? Жакшы, рахмат. Ыдырыс, мен больницадамын. Эмне Ол шебиң дагы парламентке деле барбайт экен, ал деле эмне оорукчанбы? Жок, билбейм аны, мен кече. Сен анын жардамчысыңбы? Ооба, реанимацияга жаткам мен. Сен реанимацияда жатасыңбы? Ооба. Эмне болуп, тынчылыкпы? Пневмония, эки жагы тең. Сен баягы Зулпукаров акаң экөөң бул Эмилдин акчасын алдыңар окшойт кыйла эле. Анан кийин өзүңдү
жардамчы кылып, өзүңдү өзүң иш менен камсыз кылып коюпсуң. А мына жакта эл жанагынтип отурат, эми уялбайсыңарбы? Дыр саны өзү менен сүйлөш. Аха. Телефонун берчи анда, же мага байланышка чыксынчы. Мына жакта эл ушунча адам отурат азыр. Бардыгы эле президент дейт, президентке саботаж кылып отурасыңар азыр. Азыр мен жардамчысын жөнөтүп коем. Жардамчы эмес, өзүн жөнөткүлөчү. Ал жардамчысы неге жооп берет ал? Ал сага окшоп айтат да, ал дагы билбейм азыр жок, ишке келген жок дейт да азыр. Өзү алмаштырып атат. Эми постоянный номери жок. Эме менден салам айтып койчу, ушинтип жатып депутат болгондон көрө жөн эле жүрбөй белеңиң деп айтты Ыдырыс деп айтып койчу ошого. Болду Ыдырыс. Хорошо, макул. Макул. Рахмат. Депутат болбой өлсүнчү. Азыр не кылайлы, же биздин объектке барайлыбы? Баралы азыр. Азыр мындай кылалы. Мына эл айтып атат, башка жактагы объектилер дагы бар дейт. Алар дагы ушундай эле абалда дейт. Азыр Бишкектен дагы чалып атышат. Бишкекте дагы кудум ушундай. Бишкекте дагы ушундай болот. Жүрүңүздөр анда ошолорго баралы. Азыр биз ушул эле Эмакомдун Ашмахуновада жайгашкан курулушуна келдик. Анан бул жактагы үйү бүткөн окшойт. Бул жакта адамдар жашайт окшойт, мына пардарлар илинип турат. Анан бул дагы Эмакомдуку? Бул жерде 5 блогу бар экен. А, Б, В, Г, Д, Е, 6 блок. 6 блоктон азыр айрымдары али башталып эле экен. Мына А блок. Мына А блокпу? Мына А блокпу бул? Мунусу эми бүтүптүр, а? Мунун баардык баягы уруксат кагаздары берилгенби? Жок, бунун уруксат кагаздары берилген экен, кыскасы эмелери жок экен. Свети жок, же газы жок, же бирдекелери менен экен бул. Отоплениясы жок. Демек ал уруксат кагаздар мунуку да толук эмес экен. Почти толук эмес экен да мында. Азыр үйдүн ичине кирип көрө. А буларчы? Д блок. А Б'сычы? А бул дагы ошолордуку. Онерге курулуш керек, онерге курулуш ээси. Мына жерге Е курулмак. Элдер жашап атат. Демек үйлөрдү сатып албаптыр да анда булар, а? Сатып алган эмес, ошончо. Ona uydu, жерди жок, бербей койдук биз. А сиз ушул жерде жашайсызбы? Ооба. А бирок ал жака Е блок түшө турган экен, а? Е блок түшө. А сиздер али үйдү сата элексиздер ага. А бирок булар Е блок түшөт деп акчасын алып койгон элден. Элди олар жок, биз совсем бербей койгонбуз. О, бергендер берген бир экөөсү. Калган биз берген эмеспиз. Кайсы үй сиздики? Меники о ичкирди. Мына үйчү, мына үй. Мынабы бакыт дегендики. Берилген берген жок. саткан эмеспи? Жок, бул да берген эмес. Берактан 3-4 берген эмеспиз. Сиз Е блоктон алгансызбы? Жок, мына. Е блоктон кимдер бар али? Жокпу? Сиз Е блоктун барып көрсөңүз, ол бирәрлер алып бузгандар бар. Азыр токто, А блоктон баштабайлыбы? Бир жаңысыл кылып, а? Азыр. Мына А блоктон, мына бүткөн үйүн көрөлү баштап, жүргүлөчү. Бүтүн бар окшойт, а? Бизди киргизип коесуң, а? Мына жакта биринчи этажда адамдар жашайбы? Ошо бар экен. Кандай жакшыбы? Мен сурайын дедим эле азыр. Үйдө газ барбы, жокпу? Газ жок. Ал свет? Свет бар, бирок өчүп турат да. Өчүп турат. А отопление, жылуулук? Жок, отопление жок, тен менен да. Өзүңөр эле алып келип свет? Тенди өздөрү берген. Биз улап өз койгонбуз да. То есть неге улагансыздар? Батареяга. То есть батарея электрический койгон да. Электрический. Документ? Документтер бүтө элек дагы эле күтүп атабыз. Азыр жөн эле күлүштү берип коюп эле кирип жашай бергиле деп койду. Ооба, күлүштү берген, ушу ремонт кылып жашап атабыз. Демек, вот эксплуатация боло элек экен, да? Жок, боло элек. Макул, рахмат. Мына жашоочу өзү айтып атат. Газ жок, жылуулук жок, документ жок. А светти болсо, демек светти эле жок болсо керек. Бул светти жанагынтип алып туралы ака жака деп наркалардын көзүн карап, ошо электронду ошентип алып берип атса керек деп.
Адамдарга үйлөрдүн ачкычын берип койгон. Үй али мына жактар бүт элек. Эшигин алды, фасад бүт элек. Вот эксплуатация бол элек. Демек, бул жерде дагы мыйзамсыз бирдемеси бар. Ошон үчүн баягы шаардын берки тиешелүү кызматтары демек документти бергенге батынбай отурушат. Бул Эмил жана Жусупов ушу депутат болуп калсам, мен бир эле звонок кылсам, шаардын бүт кызматтары мен айтканымды кылып эле уруксат кагаздарын шатыратып берип коет деп ойлогон окшойт. Норматив, баягы курулуштун талаптары дегенди аттап өтүп кетем деп ойлогон окшойт да. Өздөрү жителдер акча топтошу, өздөрү неме кылып атышат. Алиги остатка акчаларын топтошу, өздөрү комиссия кылышы, өздөрү бүтүрүп атышат. Мына үйдү өздөрү бүтүрүп атышат. Өздөрү уста жалдашы, өздөрү чуркашы ушинтип атышат. Остатка акчаларына. Б блоктагы ошол, Г блоктагы ошол, ошентип өздөрүнүн ал кирпичтин урдуртуп ушинтип атышат. Биз дагы ошентип аракет кылып көрдүк элек, биздин группанын анча уюшуму жок окшойт, кошуналар кыла албай койдук. 2 айдын акчасын бир этаждык арматура эле келип, биздики кайра турат. Эми директор алып келип, ишти роса зыңыратып салып берем деди. Кудай билет эми эмне болот. Урматтуу Ташиев мырза, азыр менин оюмча Эмил Жусупов качат окшойт. Качкандан башка айласы калган эмес окшойт. Качканга чейин кармап калсаңыздар, кармап калдыңыздар. Кармабасаңыздар, анда качырып юрип, анан үйдү өзүңүздөр бүтүрүп бересиздерби, кандай кыласыздар эми? Ушунча эл талага таштап койбосоңуздар керек. Кароол жок экен. Кароолкананын өзүнүн ачкычы дагы жок экен. Кароолкананын ичинде чырагы дагы жок экен. Демек, бул кароол жок болсо, ушунча курулуш материалдары талаада жатса мынантип, муну караган киши жок болсо, бир куруучу жок. Демек, бул жерде болорунча болуп калыптыр. Сиз ушудан алгансызбы? Эмне болгон мунуңуз? Мен дагы мына 4-нчи этаждан алгам мен балдарым. Мына канча комната? 3 комната болсо керек. Мен точно билбеймин. Балдарым айылдан аласы, айылдан албайсың, шаардан аласың деп өзүм кылдым бул ишти. Шаайлде бар жашайлы, жакшы жашоодо деп. Бирок мына иш башталып жатат, болуп жатат. Нече жол тополоң болмаганда, чогулуш күнү чогулуш. Бизе тиричилик керек, балдардагы тиричилик деп, ошо жерден үй алам, неме кылам, балалып, чагалы болайын деп, жүрөт саргайып, ысык деп, суук деп жүрөт. Ана атасы мен балама 70'de aşıp atam oğlum. Şimdi ben de şu baların arkasından жүрөмүн. Түшүндүм. Азыр мынау азыр болгону 1, 2, 3, 4, 5 кабаты болуптур. 5-чи кабат, 6-чы кабаттын полу болуптур да, 5-тин потол эме, шыбы. Болду, ошол ойдон токтоптур. Бул сатылып элек үйдү эмтен эле жанагы курулуш болот деп бакчасын алып баштаптыр. Ошондой деп укканбыз, бирок эч уккан жокпуз да, бизге айтпай деп эле саткан билбейбиз. Кийин башка адамдардан уктук да, сатылып кеткен. Акча сунуштап келдиби ушу үйүңүздөрдү алайлы? Ооба, сунуштап келген, бирок договор болуп бүт элек да. Ошо. Саткансыздарбы уже? Жок, саткан жокпуз. Документтер өзүбүздө бар деген. Договор эмне договор болуп атасыз? Ошо прилагать этип көрүшкөн да. Келип көрүшкөн. Иток чыга элек. Өлө адам алып бүткөн да, уже Е блок дешчи. Биз ан жөнүндө эчтеке билбейт экенбиз, бирок. Пулуңду мага эле бербейсиз, мен үйүм бербей элем сага. Дагы башка блок келеби? Эмне кылдайсың, биз билбейбиз да. Бүгүн мэрияга барсак айтты, мэриядан зам айтты, акчаңарды кайтып алгыла деп, бизден эч эме жок деди. Акчаңарды кайтып алып алсаңар алып алгыла деди. Бизден эч саткан өзүңдөмү? Биз жардам бере албайбыз кыскасы деди өкмөт. Акчаны кимге бердиңиз эле сиз? Ошо немеге төгөбүз да. Банка төгүп атканбыз, банка төгүп атканбыз. Эмекем компаниясы деп банка төгүп атканбыз. Азыр каяктан ким алышын, ким беришин, каяктан алышын билбейбиз. Мисалы үчүн мен билбейм. Калып кетер ушул бойдан билбеймин. Азыр көпчүлүк күйүп, мына үйгө дыгамыз алчын, бир жол кутулган адамдар бар. Мына ошо биз жер бойдан алганбыз, жер башталганда алганбыз. Түшүндүм. Азыр мындай экен, мында ушу жерине келгенде жарым жыйынтыктайлы. Азыр наркы Разакова көчөсүндө ушул Эмаком курган үйдүн А блогу эми фасады бүтүп атыптыр,
чатыры жабылыптыр. Эми чала була бүткөн. Б блогу али башталып элек. А бирок Б блогунун акчасын адамдардан алып баштаган Эмаком компаниясы. А мынау Ашмахуновадан А, Б, В, Г, Д, Е деп 6 көп кабаттуу үй курмак болгон. Бирок азыр 5-өсү башталып тур курулушу. Бирөөсү али баштала эле экен. Башталмак тургай, ошол Е блогу түшө турган үйдүн орду болгон мынау жеке менчиктердин али эч кимисин сатып алып элек экен али. Демек, мындай алганда али дареги жок. А бирок адамдар жана акчасын берип атышат. Азыр эми Аскар Шакиров көчөсүндө дагы бир үй бар экен, азыр ошол жерге да баралы, анан башка үйлөрүнө да барабыз. Эмакомдун мынау Аскар Шакиров көчөсүндөгү дагы бир жерине келдик. Мына үй дээрлик бүткөн. Бирок азыр мында документи жок окшойт, а? Документи эле жок, 100% иштейт. 100% бүттү дегендеги абалын караңыздар. Благоустройство мына жакта көчө асфальт болгон эмес, жолу. Мынау бул эми жанагы эме да, келекелегендик да. 120 квартиралуу үй экен. 120 квартиралуу үйгө 120 балага. Мынау канча бир 30 квадратка жетпеген жерди ушул балдар ойночу аянт кылып берип коюптур. Эме мисалы Эмакомдун өзүнүн жетекчиси келип ушул жерде баласын ойнотууну каалабаса керек, мисалы. Стоянкасы бул окшойт, а? Бул дагы эмес парковка. Же парковка ушулардыкы? Булардыкы эмеспи? Бул жол окшойт, нарага кеткен жол экен. Парковка жок. Булардын чек арасы эгерде мына жерден бүтөт дей турган болсок, буларда балдар ойночу аянт дагы жок. Парковка дагы жок. Эч нерсе жок. Сиздер ушул жерде жашайсыздарбы, кандайсыздар? Жашайбыз. Бул жердин азыр свети, суусу, канализациясы, жылуулугу, газы барбы? Биз бул жерге көчүп келгенибизге уже 3-чү жыл кетип атат. Бул жерде башында биз келгенде свети дагы, суусу дагы, газы дагы бар. Газ эми кийинчерээк коюп берди, бирок бардыгы бар болчу. Анан постепенно бирок Эмакомдун балансында болчу. Бардык техпаспорт бүтүргүчөңдү Эмакомдун балансында болгон үчүн биз полный ошолорго өткөрүп бергенбиз, ошолор төлөчү. Бирок алардын уже эмеси күчү жетпей, техпаспортубуз бүтпөй, биз баарын уже өзүбүз мойнубузга алдык, өзүбүз төлөп жатабыз. Убагы менен азыр кыш келген. Азыр газ барбы? Газ бар азыр. Жылуулук? Жылуулук жок. Неге? Техпаспорт жок болгондугу үчүн бизди улаган эмес. Суу бар, бирок коммерческий. Коммерческий лицодо. Свет да бакта турат, мына трансформаторубуз, бул дагы коммерческий лицодо. Мунудан биз, например, 1 сомдон төлөсөк, өзү 1 сомдон өзүбүз иштеткенибизди төлөйбүз, андан кийин калганын Эмаком төлөйт. Бирок ошол Эмаком төлөбөй, ар ай сайын келип светти үзүп кетет. Үзүп кетип биз мондой бүт жаш балдар менен кыйналабыз. Азыр тем более суукта биз аябай кыйналып аткан убагыбыз болгон үчүн сиздерге обращение кылдык. Биз эң главный азыр президентибиз Садыр Нуркожоевич и Ташиевке да кайрылабыз, биздин маселени чечип берсин толук түрдө. Себеби ушунча элдин эмесине биз шайлаганбыз Садыр Нуркожоевичтичи. Шайлагандыгы үчүн бүт Ош шаары болобу, Кыргызстан боюнча болобу, биздин ошон жаңы курулуш компаниялардын эмелерин, техпаспорттарын, бүт тех условияларын чечип бергенин биз суранабыз. Биз ошону талап кылабыз. Сиздерге азыр мына үйүңүздөргө документ берилген экен да? Техпаспорт жок. Техпаспорт жок, госакыт жок. Биз ушуга чейин мэрияга кайрылдык, бирок мэрия бизди бир да кабыл алган жок. Ушунча барды, кызылдадык. Эмаком бизди эмне кылат? Бизди таптап всегда жөнөтүп коет. Биз келе беребиз, ошол боюнча жүрөбүз. А мэрия бизди эч качан кабыл алган жок. Мэрия керек болсо ошол жерде мынаны полный котловасы казылып атканда ошол жерден кабар алыш керек болчу. Бирок эч кабар алган да жок, бизден сураган да жок. Ошол убакта жана сиз айтып кеткендей, Таалайбек Сарпашев ушул жерде баш көз болуп турган. Ошол убакта эч бирди эме кылган эмес, өзү уруксат берген. Пусть ошол да жооп берсин, Таалайбек да ушуна жооп берсин, бардыгыначы. Сот да жооп берсин, архитектор да келип жооп берсин ушул жерде. Биз ошол үчүн мына Эмакомго ишенген үчүн биз алганбыз. Болсо биз албайт болчук да. Ошонун полный бардын бизге чечип берсин, ошон үчүн. Биз азыр эми суукка мына силер Эмакомго ишенген үчүн алган эмессиңер, силер бийликке ишенген үчүн алгансыңар. Себеби бийлик мунун курулуш уруксат кагаздарын берген, бийлик көзөмөлдөп турат дегенсиңер да. Ооба. Конечно, ошого ишенип алганыбыз ушундай болуп атса, андан кийин азыр эми ушинтип ызылдап чыкканга туура келип атат да. Биздин сөзүбүз президентке жетпей калат, жарым жолдон эле калып кетет. Биз даже бардыгына кат жаздык, кат түрүндө да жазсак, бул ошто эле калып кетет экен.
Биз ойлоп турбуз ошол жака жетет депчи. Ошто деле бийлик бар да, ошто деле прокуратура бар, ошто деле мэрия деген бар, ошто деле архитектура деген бар, госстрой деген бар. Президенттин өзүнүн эмесине жеке катына биз жөнөткөнбүз, бирок ал жетпейт экен. Президентке деген менен президент кантип чечсин, мыйзамсыз жерди кантип чечип койсун? Президент болгондон кийин ушунча көзөмөлгө алыш керек да. Эмне ушунча карапайым эл күйүп калып кетерсиң, ошончо кыйналып балдар Россияда жүрөт. Мисалы бар пешине термен алган үчүн ушул жерде кыйналып отурабыз да, чынбы? Жөндөн жөн эле бирөө акча берип же болсо мамлекеттен бизде ушул үйдү берип койгон жок да. Ошон үчүн ичибизден баягы күйгөн үчүн сүйлөп атабыз, айтып атабыз, ушунча эл чыгып атат да. Эми биз бүгүн дагы мэрияга бардык, эртең менен. Барганда бизге деген именно мэриянын бир бөлүмүндө бакындай курулуш компанияларынын бөлүмүндө координатор болот экен. Алтынбек ким? Жок, Пирматовбу? Ошол чыгып сүйлөдү. Эми ызылдабаңыздар, сизден сураныш деп бизден суранды. Биз мындай эле бүтүрүп алайлы, тихо эле деди. Бу тихо деп бүтүргөндүн астында канчалаган нерселер жатат да. Мисалы өзүңөр эле акча чогулткыла, бүтүрүп коебуз деген мааниде сүйлөп койду бизгечи. Биз ошончо ар бир элден 2000 доллардан канча чогултабыз? Кайсы жактан алып келип чогултабыз? Азыр элдерден 200 сом чыкпай аткан болсо 2000 доллар биз каяктан чогултуп, Пирматовдун колуна карматып коебуз. Биз Эмакомго барганда бирок деген документ кагаздарын бизге полный көрсөткөн, уже бүтүп калды, но деп ночо чоң. Бизге да архитектуранын кагаздарын көрсөттү, бүт каяктан. Долбоорлорун көргөзсө керек. Ошо эмелерин көрсөтүп, мына уже бизде бир эле ушул экспертизанын корутундусу бар бекен, жок бекен? Жок, аны билбейт экенбиз. Бизде себеби биз юрист да жалдаган жокпуз, адвокат да жалдаган жок. Бүт ошол Эмакомдун юристи Алмаз акеге биз ишенген үчүн ошону менен жүргөнбүз да. Ал бизге полный келип түшүндүрүү иштерин да жүргүзгөн эмес, ошол боюнча калып кеткен. Себеби биз өзү түшүнбөгөн үчүн биз эме кылбадык да, ошолорго ишенип туруп калдык. Сиздер кантип атасыздар? Биз дагы айткан маселелер ошол боюнча. Анан башы негизгиси бул катлован башталганда эми азыркы акылыбыз ошол убакта жок болгон да, ачык элечи. Бул документ барбы, техпаспорт алганбы, бүт баарын текшерген эмес. Үй алгандардын баары чет мамлекетте болгон. Мен дагы болгонмун. Анан келинчегим менен апам келип алып кеткен үйдүчү. Ошол убакта эми алыстан туруп мен аны кандай тактайм? Эми карыган энем түшүнбөй салганы. Кийин анан эми ушунун немеси расположениясы жакшы жерде экен. Эми мектепке, мына университеттерге жакын деп алган элек. Анан азыркы немеси эми ошол жаңкы айткандай ошол убактагы бийликке бар такалат да. Себеби куру бергиле документ убактысы менен бүтөт деген түшүнүк болсо керек да. Ошол менен катар кете берген аны өздөрү дагы эле мойнуна алган. Биз неме кылганбыз депчи. Эми куруп баштаганбыз, бирок ошол документ жагына кичине аксаганбыз деп. Курулуш менен параллель документти бүтүрүп алабыз дешкен да. Ошондой ойдо болушкан да. Анан уже биз көчүп келдик, ремонт кылдык, жашадык. Азыркы маселебиз эми баягы мэрияга мына 3 жолу бардык, кызылдапчы. Барсак эле эми биздин кыскасы бара турган жерибиз эми ош шаарда болгондо мэрияга барабыз да. Арызданабыз. Биздин документтер ушундай бүтүрүп бериңиздер, жардам бериңиздер, кандай болсо дагы десек, силерде жаңкы эле сурун айтат да, алып атканда бизге келбедиңер депчи. Эми алып атканда действительно каяка барасың? Мындай эми реклама берип атса, адамдын көзү мындай ушу рекламага жалтырак алданат экен да эми. Бардыгы нерсе реклама бар. Анан айттык, ушундай болду. Эми bundan буяна кандай аракет болобуз десек, эми сотко кайрылгыла дейт. Бирок азыр биз мынанча адамдар бир адвокатты жалдап, адвокаттын төлөй турган акчаны биз чогулта албайбыз. Адвокатта болбоду дегенде азыр кыйла акчаны сурайт да. Элементарный азыр биз свет, суу, газ ушуну жок, сотко бергенде эмне деп бересиздер азыр? Эми азыр мамлекетти бересиздерби? Мына үйгө уруксат кагаздарын бербей атат деп. Же болбосо Эмакомдун өзүн бересиздерби? Азыр ушуну бүтүрүп бербей атат деп. Азыр биз өзүбүз ал бизден чыккан жок. Сотко бериш боюнчачы. Ал ошол мэриядан айтты. Сотко чогулуп барып катышасыңар. Ошол жерге мына элдердин жашоочулардын атынан барып катышасыңар деп неме кылды, бирок ошого дагы бизден адвокат керек экен да. Өздөрүнүн мисалы жардам беребиз, кандай жазыш боюнча, кандай неме этап боюнча кете турган боюнча биз жардам беребиз деди. Бирок эми ошол нерсеге дагы адвокат жалдаганга бизде азыр мүмкүнчүлүк жок, мындай чынын айткандачы. Үйдүн договору боюнча срогу баягы качан бүтүш керек эле мөөнөтү бар? Биз
2021 уже колубузга тапшырыш керек болчу. Официально полный күлүштөр менен алып келип тапшырыш керек эле, бирок ол убакка эме созулуп даже лифтиде бүтүрбөй араң улам барып атып, араң бүтүрдү, бирок ошо лифтибиздин дагы бизде азыр аябай көйгөйүбүз чоң, шарактаган, дарактаган лифти коюп берип койгон. Биз балдар менен чыгыштан өтө коркобуз азырчы. Ага дагы жооп беришке жок. Ага да көзүбүздү жумуп калдык. Азыр лифтке дачы бизге эң калам техпаспортту бүтүрсүн, жылуулукту улап берсин, и светти физлицого өткөрсүн, сууну да физлицого өткөрүп, полный бизге өткөрүп берсин. Биз полный өзүбүз кайра өзүбүз карамагыбызга алабыз ушунучу. Биздин аке полный акча чогултуп, биягыбыз ачык болчу. Балдарыбыз ууру кирбесин деп, эки жакка кетпесин деп акча чогултук. 2000 сом. Заборду өзүбүз кылдык. Трансформаторуна керек нерселерин полный өзүбүз алганбыз. О, трансформаторду жашоочулар өзүңөр сатып алдыңар? Жок, ошолор сатып берди, бирок ичинде керек нерселерин анча-мынча нерселер былтыр свет өчүп турганда биз өзүбүз эме кылдык да, аны делечи. Анан мына жакты да полный биз өзүбүз тостук. Сырт жактардычы. Ичине видео камералардан бери коюш керек, биз аны да өзүбүз койдук. Өзүбүздүн акчабызга чогултуп койдук. Эмаком эч кандай эч бир нерсеге эме кылган жок да. Азыр эми ушунча эл турат, карасаңыздар баардыгы суук үйдө да. Балдар менен ушунча адам. Ооба, айдын аягында дайыма свет өчүрүп коет. Дагы суук үйдө калабыз бизчи. Азыр отопление жок азыр, бир дагы үйдө. Азыр свет менен отурасыңар. Быйыл жанагы свет жетпей калышы мүмкүн, Токтогулда суу аз экен деп атат. Анда кандай болот свет өчүп кала турган болсо? Тоңуп отурабыз, ар ким тууганы жакындар туугандарыныкына кетип атат. Мен болсо өзгөндө жашайм. Ата-энем өзгөндө, мен өзгөнгө кетишиме туура келип атат. 4 балам бар. Жалгыз бой энемин. Жетелеп алып жөнөмөй өзгөнгө. Свет өчкөндө эме дагы, насос суу. Канча балаңыз бар? 4 мен. 4 бала, 4 жаш бала. Сизде канча бала бар? Менде 5 бала бар. Сизде канча бала бар? 5 балам бар. 5 бала. Сизде канча бала бар? 2 бар. Экөө? 2. Жалпы алганда бул жакта бир 50-60 бала бар окшойт кичинекей. Дурус мырзам, азыр эми бул өзү 110 квартира. Азыркы күндө примерно бир 70 квартирада жашайт. Жок дегенде бир 5тен жашаганда дагы уже 400 киши жашайт да. Азыр проблема буга чейин болуп келген, азыр болгон себеби акыркы күндөрдө буну үзсүн деп мэриядан кагаз келди. Бүт коммуникациядан, светтен, немеден, ошондон бери көтөрүлө баштады бул нерселерчи. Буга чейин свет боюнча бул өзү биз эсли документибиз болгондо эл катары 77 тыйындан төлөйт, 1 сомдон төлөйт элек. Азыр бул коммерчилик болгон үчүн ошол күнү келгенде эле 3 сомдон төлөш керек, 4 сом төлөш керек дагы үзөт. Биз чогултабыз, калган немекомду кыйкырат, бакырат төлөгөлдөй болуп төлөйт, анан жанат. Эми суубузга проблема башталды. Газ боюнча болду да. Бүт баары ошол документтин жоктугунан болуп атат. Азыр эми бул жерде ошол 400-500 адам бар совершенно мен шедет не болсо. Эмакомдо акча жок. Өзүңүздөргө жүктөлөт. Өзүбүзгө жүктөлүп атат да. Бизге азыр ушу техпаспортту бүтүрүп берсин, биз суранабыз ошону бүтүрүп бергенгечи. Азыр жана барганыбызда дагы эмеден келди, архитектурадан келип бизге көрсөттү кагаздарды. Көрсөткөндө бизди айтты, мыйзамдаштырып бере турган кылып сотко кайрылыңыздар деди. Бул жердин маселеси эмне экен? Кызыл сызыкка чыгып кетти деп атабызбы? Жок, кызыл сызыкка чыкканда айта албайбыз деди. Биз эч нерсе биз эме деди. Не деди? Биз документтерин баарын карашыбыз келип, керек деди. бул биз биринчи келгенде эскерткенбиз. Котлован казып атканда силер незаконный баштап атасыңар дегенине карабай, улар неме кыла берген. Баштап кыла берген. Жок, ошол мыйзамсыз жери эмне экен азыр? Мынау каналга жакын деп атабы, же жолго жакын деп атабы. Менин кабарым боюнча бул жерде илгери мына шелкомнат барлар. Шелкомнат клуб болуп, баягы тарыхый эстеликтердин тизмесине кирип калган. Бул жерде тарыхый эстеликтердин кинотеатр бар. Кинотеатр. Андан кийин бирок ошол жерде Эмакомдун немелери, ошол иштеп аткан кишилери көрсөткөн бор кеңештен чечим чыккан, ошол тизмеден чыксын деп. Бирок Минкультурадан чыкпай калган экен, ошол менен спор болду азыр. Уже госакт бар экен го. Жана баа көрсөттү го, архитектурада келип бизге мынтип, ооба, госакт бар экен, көрсөттү да бизгечи. Жана кызыл линиясына айтты, бул деген эме деди, мындай чыгышын чыкпашын биз архитектурлар өздөрүнчө отуруп алып, дагы башынан эметишет экен да. Чийип дагы көрсөтүшөт экен. Ошонсу чечилек деди да. Азыр эми сиздер болгону бизди мыйзамдаштыра турган кылып сотко бергиле деп айтты биздечи. Биз ошо сотко берет экенсиңер ошондо. Эмакомду, Минкультураны, Эмакомду дагы, анан кийин ошол именно госактка эме кылган эмени мыйзамдаштырып сотко арыз жазгыла деди да. Жок, арыз жок, уксаңыздар сотко жөн эле арыз жаза бербейсиздер да. Сот мисалы арызды карайт дагы баштап арызда бир себеп айтылыш керек да. Мисалы Маданият министрлигин беришиңер мүмкүн. Себеби мына жердеги мурдагы бузулуп кеткен тарыхый объектини тарыхый объектлердин катарынан чыгарып бер деп. Ошентип беришиңер мүмкүн. Же болбосо мына жерде кызыл сызык боло турган болсо, жок, кызыл сызыкка
кирген жок деп чыгарып бер дешиңер мүмкүн. Же болбосо дагы эмне ошого окшогон бир. Бизди жана ошентип эле айтты. Жөн эле мыйзамдаштырып архитектураны Гасыпты барын чакырды да. Барын чакыргандан айтты, мына силер арыз жазсаңар деди, ушул өкүлчүлүктөрү деди, баары башчылары билет дагы. Эмне деп жазат экенсиң? Эме деп жазат экенбиз. Бизге мыйзамдаштырып бергиле. Мыйзамдаштырып, азыр мыйзамсыз жери не экен? Ошону билиш керек да мыйзамдаштырыш үчүн. Ошону айтпай койду жана, айтпа. Өздөрү да айтпай койду. Линиядабы десек, жок дейт. Красная линияда деле эмес экен. Азыр мисалы мындай каналдан 25 метр дедиле, жок, азыр уже 12 метр деп атабы. Жаңы закон боюнча ошондой экен. Алар өздөрү деле так билишпейт экен да, анычы. Бизге даже так маалымат бере алышкан жок, жаначы, жооп бере алышкан жок да. Бул жерде жанагы баягы күнү соттун чечими чыкты эле, Эмакомдун бир нече үйлөрү сунос болуш керек деп. Ошол тизмеде бул үй жокпу? Биз жокпуз. Биз жокпуз, ошон үчүн бизде президент карап берсин, биз ошогон эң ишенген, эң күткөн үй ушу да оштогу, эң мемин деген үй ушул. Өзү негизи мындай да, бизде кайсы мэр келсе, мэр архитектуранын дагы, вице-мэрлердин дагы бүт полномочиясын өзүнө алып алат дагы, мен аркылуу чечилет, мага келсин деп калат. Анан ошондо баардык кызматтар жоопкерчиликти анан мэрге жүктөшөт дагы, жогору жактан чечилет, баардык дей беришет. Анан мэр эмне кылат? Мэр өзү билет, баардык нерсени өзү билет. Бирөөгө оң мамиле кылат, бирөөгө терс мамиле кылат. Мен айтып берейин Оштун тарыхындагы нерсени, болгон окуя. Ош шаарынын мэри Талай Сарыбашев болуп турган учурда мына ушул үйлөр курулган. Эми андан ошол эле тушта, ушул эле көчөдө, Масалиев көчөсүндө, ылдыйракта дагы бир үй курулган. Аны мыйзамсыз курулуп атат деп Ош шаарынын мэри Талай Сарыбашев өзүнүн буйругу менен жанагы үйдү буздурган. Андан жарым-жартылай бузуп, анын курулушун токтоткон. Ошондой эле статуста мына ушул үй турган. Бирок негедир Сарыбашев бул үйдү буздурган эмес, бул үйдүн курулушун токтоткон эмес. Анан ошонун айынан мынча адам азыр, бул курулушу жүрүп атат го. Демек жергиликтүү бийлик менен макулдашылыптыр да. Демек алсак болот экен да, акча берсек болот экен да деген ой менен, ошондой ишеним менен. Анан бул жерден үйлөрдү алышкан, акчасын төлөшкөн. Азыр эми мынтип арсар абалда турат. Ошон үчүн бул жерде азыр ачык айтыш керек. Ошо маалда кайсыл мэр боло турган болсо, ошол Сарыбашев мэр болгон дешип атат. Эгерде Сарыбашев мэр болгон болсо, Сарыбашевдин дагы жоопкерчилиги бар бул жерде. Жок дегенде моралдык жоопкерчилиги бар. Себеби адамдарды адаштырбаш керек да. Адамдар ошон үчүн силерге акча төлөп атат да. Мындай оюндун эрежесин так сактап бер, калыс туруп бер деп. Азыр эми экөөң тең, азыр Эмил ушу курууч компания Эмил Жусупов дагы жогорку кеңеште отурат, мандатты алып алып, Сарыбашев дагы жогорку кеңеште отурат, мандатты алып алып, анан акыл үйрөтүп элге муну мындай кылыш керек, тигиндей кылыш керек деп баягы акылдуу сөздөрдөн сүйлөп коюп отурасыңар экөөң тең. Бирок эл муну жакта, эл отурат мынтип. Кышта, суукта отоплениеси жок, свет өчкөн болсо ызылдап чыгышат, светти коммерческий баада төлөйт экен, сууну коммерческий баада төлөйт экен. Отопление жок. Азаматсыңар, молодецсиңер. Жоопко тартылышын биз талап кылабыз. Сарбаш ошол убакта болуп жүргөн. И не то что биздин дом, даже Гагарин көчөдөгү полный незаконный кафелерди да Сарбаш ошол жерде баш болуп турган. Ошол убакта ошолорду да көчүргөн эмес, и биздин домду да көчүргөн эмес. Пускай ошолордун ар бирине жооп берсин. Өзү ысык, жылуу үйдө отурат, бизге окшогон карапайым эл деген ушундай ар айда суукта чыгып алып, монтип балдар менен ар кимдин үйүндө жүрөбүз. Бул деген вообще туура эмес. Ошо законный түрдө келип жооп берсин ошол. Ошол. Азыр эми элдин баардыгын бийликке каршы коюп койгон мынтип. Бийликтен сурагыла, сотко бергиле, президентке айткыла, президентке кайрылгыла. Булар болсо президентке кайрылып атат. Президент мыйзамдан жогору эмес да. Президент мыйзамдан улук эмес. Мыйзам бар. Мыйзамдын негизинде анан президент бар. Президент ошол мыйзамдын негизинде иш кылат, мыйзамдын негизинде аракет жасайт. Бирок булар айтып атат азыр, урматтуу президент, сиз келип чечип бериң деп. Бул деген мына Эмил Жусупов тарабынан ошол президентке саботаж деген сөз бул. Азыр ошол бийликти жарга такап, эл менен ушундай каптап алып келип туруп, эми ушул чечимди чыгарып беришиң керек. Чыгарбасаң болбойт деп мындай мажбурлап отурат да. И ушуга азыр бийлик чыдап атат. Ошон үчүн айтам мен, эреже болуш керек. Бардыгына бирдей эреже болуш керек, норма болуш керек, курулуштун нормасы бардыгына бирдей болуш керек. И ошон үчүн азыр дагы бир жолу суранам. Урматтуу жогорку кеңештин депутаттары, бардыгыңыздар жакшы адамсыздар, бардыгыңыздардын ата-энеңиздер, балдарыңыздар, тууган уруңуздар, шайлоочуңуздар бар. Ошолордун, ошо шайлоочулардын, эгерде шайлоочуларыңыздарды сыйласаңыздар, курулуш компаниялары
экспертизанын оң корутундусун алмайынча ошол акыркы документ. Ошол акыркы документти алмайынча кардарларга үйлөрүн сатууга тыюу салынат деген мыйзам бир сүйлөм сөз менен мыйзам чыгарып бериңиздер суранычы. Антпесе азыр могу эл ушинтип талаада калгыдай. Анын несі мыйзамдуу, мына мыйзамсыз мына эмедеги үйүнүн жанагы бир дагы архитектуралык иш кагаздарды албаптыр бүгүнкү күндө. Шакирова көчөсүндөгү ооба, Шакирова дагы. Шакирова көчөсүндөгү архитектуралык иш кагаздарын бүгүнкү күнү чакырдык. Бир дагы иш кагаздарын алган эмес деп архитектурадан билдирди. Курулуштарды контролдоо башкармалыгы аларды бүгүнкү күнү сотко берип, сотто баштап калыбына келтирүү боюнча иш жүргүзүп жатат. Жакшы экен, эми токтоң. Сиз Сарыбашевдин маалында деле ушул жерде иштейт элеңиз. Ушул эле кызматта элеңиз, туурабы? Анан Сарыбашев мына жердеги эме Домбутанын жанындагы домду мыйзамсыз экен деп бузган. Анда эмнеге биякты бузбадыңар? Соттун өзүңүз билесиз, жеке менчиктеги турган үйлөрдү, башка курулмаларды соттун гана чечими менен бузуу иштери жүргүзүлөт. Ошол сотко эмне үчүн бербедиңер ошол маалда? Сотко өзүңүз билесиз, жеке менчиктеги капиталдык курулуштарды контролдоо башкармалыгы мурдагы ГАСК деген орган гана уполномоченный орган. Ошолар гана сотко берип соттук иштерди жүргүзүүгө муну дагы ошо ГАСК органы берген, соттун чечими чыгарылган, баштап калыбына келтирүү боюнча. Сот аткаруучулар тарабынан бизге письмо келген, что жергиликтүү бийлик техникаларды обеспечить этүү боюнча. Сот аткаруучулар тарабынан жүргүзүлгөн. Туура, мэрия демек бул жерде эч кандай жоопкерчиликке албайт. Бүгүн эле мен буну элдерге дагы түшүндүрдүм. Мисалы жол кыймылында авария болсо, мисалы ГАИ органы гана ушул жерге уполномоченный да бул нерселерге чара көрө турган, иш алып бара турган. Ал эми мыйзамсыз курулуштарды ушул Госстройдун подразделениясы бүгүнкү күндө курулуштарды контролдоо башкармалыгы. Мурда при правительство болгон ГАС деген орган, государственный архитектурный контроль деген. Анда эмне кереги бар анда курулуш бөлүмү? Ошо баштапкы котлованы жүргүзүлгөндөн баштап архитектура башкармалыгы, шаардык архитектура башкармалыгы аларга эскертүү берип, булга болбойт деп туруп, ошо ГАСК органына өткөрүп берилген. ГАС деген орган бүгүнкү күнгө чейин соттук териштирүү иштерин жүргүзүп келе жаткандыгын билдиришти. Турган орган. Бул ГАС деген орган. Полномочияңар жок болсо, сиздин бөлүмүңүздү кармап отуруп, сизге акча биздин бөлүм капиталдык курулуш башкармалыгын, жолдор башкармалыгын, муниципалдык менчик башкармалыгын, кадастр, экология ушуга окшогон органдарды координация жүргүзүлөт. Кайсыл жерге кийлигишип атабыз? Мисалы курулуш компанияларынын бардыгына кийлигишесиңер. Кимге кийлигишип атат? Кийлигишип атпайсыңар? Мэрия бир да курулуш компаниянын ишине кийлигише албайт. Вот ГАС курулуштарды контролдоо башкармалыгы дагы ал жерге Минэкономдун разрешениясын алып, ошол разрешениянын негизинде гана кирип текшеришке укуктуу. Менде маалымат бар. Талай Сарыбашевка Эмаком компаниясы жапжаңы жип мингизген деген. Аны ошо Талай Сарыбашев деген Талайбек Насырбековдун өзүнө берсеңиз туура болот деп эле эсептейм. Туура болот. Мен аны өзүнө дагы берем. Бирок сиз ошол маалыматы бар адам катары сурап атам. Андан сырткары мына жерге жанагы ошо Эмаком компаниясы спонсор болуп, стадионго жанагы балконго чоңдор отура турган жерге кресло сатып берген. Бул факт. Аны дагы мен ал боюнча маалыматым жок. Аны дагы ошол малдагы ошо жетекчилерге сурооңузду бериңиз. Андай боло турган болсо, азыр мэриянын эч кандай бул эмеси жок болсо, полномочиясы жок болсо, курулушту көзөмөлдөйт. Жеке курулуштарда. Анда эмне үчүн силер жанагы эмени кармап отурасыңар, мына градосовет дегенди? Градосоветти градосоветтен өткөн эмес. Градосовет рекомендательный орган. Градосоветке киргенде ошол жерге юридикалык күчкө ээ эмес, а? Эч кандай юридикалык ээ. Анда жерге кармап отурасыңар элдин башына. Рекомендательный характер берет ал жерде. Бир бирдиктүү эреже жок. Ушуга окшогон бир кызыктай органдарды түзүп аласыңар дагы. Анан жоопкерчиликке келгенде, ал рекомендательный. Мисалы бизде соцблок деген бар. Мисалы социальный блок, медицинаны, билим берүү башкармалыгын карайт, ошондой эле колледждерди карайт. Мени азыр дурачит этпең, мен эле 40ка кирген адаммын. Бүгүн асмандан түшкөн жокмун мен. Бизде эконом блок деген бар, мисалы финуправленияны карайт, налоговыйды карайт. Жыйналыш каякта болду? Сиз дагы элге жеткиргенде маалыматты туура жеткириңиз, Ыдырыс мырза. Туура жеткириш үчүн мисалы. Канча келесиз? Мына градосоветтин эмне кереги бар? Анда жойбойлуу анда. Градосоветтин ошо архитектура бир дагы юридикалык күчү жок. Нерсе керек экен. Бир дагы юридикалык күчү жок. Мыйзамда ал көргөзүлүп турган. Ошондой совет болуш керек.
Бериш керек ушундай уруксаттарды. Сонунбек мырза, мына ал кечиресиз, жанагы мына Шакировадагы үй. Градосоветтен өткөн бе, өткөн эмеспи? Өткөн экен. Өткөн, а бирок градосоветтин юридикалык күчү жок да. Мындай да дурус. Анда эмне үчүн кармап отурасыңар ошону? Мындай, биз мен билесиз, биз мэрия. Сиз жаңы келдим дейсиз? Жок, кеп жаңыда эмес. Бул жерде эртең менен бери сүйлөшүп атабыз да. Эми эл менен сиз эртең менен бери сүйлөшүп атасыз. А булар канча 2 жылдан бери? Ооба. 2 жылдан эмес, андан эле көп. Бул жерде булар бизге кайрылганда документ алып айтабыз деп кайрылды. Убагында ачык керек да. Мыйзамсыз курулган үй. Мыйзамсыз курулса, градосоветтен кантип өтүп кетет ал? Эми ол ошо мурунку иште. Анан мисалы үчүн биз келгенден бери кимдин тушундагы иш? Сарыбашевдин тушундагы. Кайсы жылдар бул? Градосовет рекомендательный характер. Жок, кайсы жыл жок. Анын эмне кереги бар? Ошону жойбойлубу ошол? Градосоветти жойбойлубу? Эмне кереги бар? Ыдырыс мырза, сиз мындайда элди башын айлантпай, сиздин маалыматыңыз бүт мына дүйнө жүзүнө угулат да, мындай. Сизге мен дагы бир жолу айтам, градосоветте ушул жерге 12 этажга мүмкүн, ушуга там 100 квартира болсо 100 стоянкасы болуш керек, мындай болуш керек, мындай болуш керек деген норматив барбы жокпу? Мен угуп турсаңыз, мен сиздин сурооңузга жооп берип атам. Градосоветте ошондой чечим кабыл алып берет. Ошол чечимдин негизинде архитектура башкармалыгы архитектуралык шаар куруу заключенияларын даярдайт. Ошо 100 аянты боюнча там 100 стоянкага мүмкүн болуш керек. Мисалы там 30 сотик жери менен келсе, ошол 30 сотик болбойт. Градосоветтин чечими менен 40 сотик болуш керек. Мына красный линиядан алыс болуш керек. Туура сөздөрдү айтып атасыз. Туура сөздү айтып атасыз. Бирок мага градосоветтин чечимине ылайык архитектуралык иш кагаздары даярдалат. Ким катуураак сүйлөсө ошонун сөзү туура боло бербеш керек да. Булардыкында Алтынбек мырза, мындан караң, азыр сиз градосовет 100 элдин башына айландырбастан 100 квадрат туура сөздү туура неме кылып жок, 100 батирге 100 машина болуш керек деген талап бар деп атаса, азыр мага шаарда көз кыдыра, жок, азыр биз шаарга баралы, шаарды кыдыралы, жок, шаарды кыдыралы. Бир дагы үйдөн азыр 100 квартиралуу үйдөн 100 гаражды саап берсеңиз анда. Мисал катары мен азыр башымда мисал катары мен сизге айтып атам. Зачем мисал? Сизге мисал катары. Мисалдын эмне кереги бар бул? Жок, мындай кылайлы, дұрыс мырза. Сиз дагы баягындай неме кылып, градосоветтин рекомендательный характер. Анда эмне кереги бар? Жок, угуп турсаңыз, градосовет кылып атканда мисалы үйдүн тышкы келбети мындай болуш керек. Ошо архитектурный нормага сочетать этиш керек. Баягы эле мен сизге айтканды мисалга деп атам, мисалга 100 батир болсо бир 100 стоянкасы болуш керек, суусу мындай болуш керек, мындай болуш керек деген условияларды коюп берет дагы. Ошо градосоветтин условиясынын негизинде берилген баягында условия. Градосовет анда кыйратып атат. Андан кийин ошо градосовет условия неме чечиминин негизинде ошого жараша архитектура башкармалыгы архитектура шаар куруу корутундуларын даярдайт. Даярдап бүткөндөн ал экспертизадан өтөт. Экспертизадан өткөндөн кийин биздин газ деген органга каттоого турат дагы. Ошол күндөн баштап курулуштун мыйзамдуу курулуп атат, мыйзамсыз курулуп атат, уже мыйзам боюнча газ деген орган гана уполномоченный. Азыр газга балдарды токтом, газга суроо берели. Урматтуу, атыңыз ким? Менин атым Илхан мырза. Мына жерде ошол газдын сотко берген инициативасы менен, демилгеси менен Домбутанын жанындагы үй Талай Сарыбашевдин кезинде бузулган. Себеби ошол уруксат кагаздарын толук алган эмес деп, туурабы? А эмне үчүн мына жерди бузган эмессиңер ошол маалда? А эмне үчүн мынанча адамдын башын айлантып азырга чейин ушу оор кылып отурасың? Жок, биз буга чейин сотторго бергенбиз да. Берсеңер соттун чечими эмне деп чыккан? Бузуш керек деп чыкканбы? Жок, бузулсун деп чыкпай атат. Анан кароосуз калып атат, биз кайра берип атабыз. Бүгүнкү күндө анын мыйзамсыз жери эмне азыр? Мыйзам документи жок. Кайсы документ? Уруксат документтери жок. Мисал, кайсы документтер жок? АПЗсы жок, проектиси жок, экспертизасы жок. А ошончо нерсе болуп аткан болсо, анан кантип кармап тура алган жоксуңар ошону? Ушунча адамдын азыр милдети, азыр аманаты бир жагы силердин мойнуңарда да. Силердиге биз айлыкты берип атсак, полномочияны берип атсак, анан кийин ушунча адамды алданып калышына алданып атса, силер карап отура бересиңерби анда? Биз сотко кайрылып атпайбыз. Анан эмне болду аны сотко кайрылып? Ушунча жылдан бери үй бүттү азыр. 4-5 жылдан бери. Биз берип атабыз. Курулуш токтотуш боюнча да бергенбиз, 200 миң штраф да салганбыз, токтоткула деп. Анан өздөрү токтотпой атат. А мэриянын бул жерде ролу барбы, жокпу? Жок, бул жерде соттун иши бар да.
Мэриянын таптакыр ролу жок. Мэриянын жанагы градосовет дегени. Градосовет дагы бул архитектуранын органы. Архитектуранын органы болгон менен анын юридикалык күчү жок болсо өзүңүз айтып атасыз. Мен сизге дагы бир кайталап атам. Ал макул. Градосоветтин чечими бул рекомендательный характер. Ооба. Ошону берген чечимдин негизинде архитектура башкармалыгы иш кагаздарды даярдайт. Эгерде градосовет бербесе архитектура даярдабай коебу? Биздин Ош Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын негизинде биринчи кандайдыр бир жаран, бир биздин республиканын аймагында, ошол эле убакта мына Ош шаарынын аймагында бир курулушту курууга уруксат алуу үчүн эскиздик долбоорун даярдап, архитектура башкармалыгына кайрылат. Архитектура башкармалыгы ошону градосоветке коет. Градосоветте ошону баягы мен сизге айткандай, ошо формаларын, башкаларын градосоветтен өтпөсө уже архитектуралык документтерди даярдалбайт. Анда ал юридикалык күчкө ээ экен да анда. Себеби мындан өтпөсө наркадан өтпөйт экен. Мен сизге дагы айтып атам, архитектуранын чечими не является основанием для строительства деп. Мен аны түшүнүп атам, бирок силерден өтпөйүнчө архитектурага бара албайт экен да адам. Азыр мындан азыр разбор кылсакчы жетпейбиз да. Бул эми убагында мыйзамсыз иштер болгон. Элдин да күнөөсү бар. Не күнөөсү бар? Элдин күнөөсү ишенип койгон. Жок, карасаң, элдин күнөөсү бар туруп, ошо келерди архитектурага келип, мэрияга келтирип, мына Эмокомдун документи барбы, жокпу деп. Токсон, жок. Мен уксам аны айтып берем. Силердин үстүңөрдөн контроль неме кыла берген болсо, анда карасаң, мен уксаң сен. Анда биз сага да ишенбей коелу да. Уксаң мени. Сенин үстүңөн азыр мэрге баралы, бул Сонунбек Жусупбаев чындап эле вице-мэрби, вице-мэр эмес. Сөзсүз документ менен өзү негиздейсиң да сен ким экениңди. Жок, эми мына ошосуңарда мен жалпысын айтам. Ыдырыс, мына маселе неден чыгып атат? Маселе эки жактан дагы бар. Биз жакында кайрылуу кылып атабыз. Мына компаниялар ишенимдүү, мына компанияларга жолоо кыла деп. Жок, мында кылбайбы? Жок, мен уксаң, суроо бергенден кийин. Аз айттыңыз, маселе эртең менен уктук. Кантип чечесиңер эми? Азыр биз комиссия түзүп атабыз. Анан Ош шаарында 18 ушундай көп кабаттуу үйдүн маселеси чыккан. Прокуратура, СНБ, биздин службалар мэриянын, газ, архитектура бүт карап туруп элде маселе жок. Эми эл байкуш Россияда иштеп келип 10 жыл иштеген күнөөсү бар деп атасың. Мен айтайын дегеним, элдин күнөөсү. Ишенчектигиби? Ишенчектигинен дагы ошонун документи барбы жокпу? Сүрөтүнө карап алабыз биз. Ошонун отоплениясы барбы жокпу кызыкпайт. Канализация уланган кызыкпайт. Анда мындай кылайлы. Ошон үчүн азыр айттым мен. Бүгүн сүйлөштүк. Азыр биз комиссия коюп атабыз. Комиссия коюп туруп айтабыз, буларга жардам берели. Маселе вопрос бүгүн 2 жыл мурун мыйзам курулуп калган. Ансек буларды көчөгө таштап кое албайбыз. Айтабыз бүгүн. Давай комиссия коелу. Газга айттым. Вот мына бүгүн сүйлөштүк азыр. Сен сотко азыр процесс документ даярлаган туруп тур. Биз архитектура айтабыз, документ кылып берели. Ал жерде эмне десек, булар айтат, ал жерде өзү мурун тарыхый баалуулук кылып болгон экен. Ошону бузуп, Эмоком бузуш боюнча көркөйүштүн чечими бар экен го бузуш. Анан кийин Жасыр Азимовдун колу менен баалуулуктан чыгарыптыр. Демек, маселе жок уже. Ал чечилди. Красный линия боюнча маселе болду эле. Аз далде алдыда маселе жок деп атат азыр архитектура. Каналдын корк зонасы боюнча мурун 25 метр болчу, 12 метрге кыскарды. Ал жактан маселе жок. Демек, булардын маселесин чечсек болот деп атабыз. Ошон үчүн биз сулуучуларга сурантабыз. Давай, элди көчөгө чыгарбастан чечип берели деп Сартан менен сүйлөшүп атабыз. Вот мына главный инженери юристте. Бирок эми экинчи маселе да. Азыр силерди бул Эмоком компаниясы саботаж кылып атканын байкап атасыңарбы? Бийликке каршы саботаж кылып атат. Себеби азыр айтып атат, мына элдердин баардыгын сурасаң айтат. Урматтуу президент, мына чечип бериңиз деп атат. Эмне президент мыйзамдан өйдө турабы? Мыйзамдан азиз болуп кеткенби президент? Андай эмес да, турабы? Бар мыйзам, курулуш нормалары бар, турабы? Токтоп туруң. Курулуш нормалары бар. Токтой турсаңыз, курулуш нормаларына жооп бербесе, мен жооп берейин да, дұрыс. Жок, Шакир боюнча жоопту алдым. Наркылар боюнча. Разак боюнча мен сизге жооп берейин. Кече ушу эл келди. Вторник күнү Бакчы Жеңишбековичтин приемуна ушу Разак көчөсүндөгү Эмоком компаниясы тарабынан курулуп жаткан үйдүн баягы кандай десек баягы орусча айтмакчы дольщиктер деп коет да, акчасын алдын ала берген адамдар боюнча келип ушундай кыйдалып атабыз. Биздин вот үлүш ээлери. Келдик. Биз бардык, Бакчы Жеңишбекович, ошо ГАЗдын жетекчисин алдык, курулуштарды контролдоо башкармалыгынын главный архитектор барды, там бизден вице-мэрлер бардык дагы маселенин жеринде иликтеп көрөлүчү эмне себептен болуп атат дедик. Деген убакта мына схеманы мен сизге көргөзүп коеюн. Мына жерде үй салынып турса, мурда пожарный нормага пожарный машина айланып чыкканы жери жетишпейт деген эле баягы градосоветтин чечимин аткара албай аткандыгына байланыштуу ошол маселе токтоп турган экен. Бирок Эмоком компаниясы мына жердеги үйлөрдү сатып алыптыр. Мына жердеги 2 үйдү сатып алыптыр.
ушул үйдү сатып алып, биз эң кызыктуу нерсесин мен сизге айтайын. Сатып алып өзүнө менчигин өткөргөн дагы красный книгасын залогко коюп коюптур, бир банкка коюп коюптур дагы. Бүгүнкү күндө ушуну объединять этиш керек да, мына аянтты объединять этип туруп архитектурага тапшырыш керек. Мына силер талап кылып аткан аянтты биз даярдадык деп бере албастан ушул эки участоктун красный книгасын залогко коюп койгондугу үчүн бүгүнкү күндө документ ала албай туруптур. Эме элестетиң? 190 000 доллар. 190 000 долларга Эмаком компаниясы сатып алган жеке тараптан. Ошол эле убакта буну кызыл китебин алгандагы өзүнүн атына каттап туруп залогко коюп койгон. Эми элестетиң, бул жерде биз жергиликтүү бийлик эмне кылабыз? Ошол компания өзү сатып алгандагы өзү залогко коюп коюп, ошол залогтун документин ала албай тургандыгы үчүн жерди объединять эте албай, бүгүнкү күндө архитектура документтерин бербей турган ситуация болуп атат. Жакшы экен. Эми мунун бир маселе жолу бар. Мына жерде батирлер бар. Туура батирлердин көпчүлүгү сатылган. Бирок азыр канчасы сатылыптыр? Сатыла элек батирлер бар да, подвалдар бар, башкалар бар. Ошол жерлерди мына залогко алмаштырсын анда. Эми мен сизге дагы бир жолу кайталап коеюн да, Ыдырыс мырза. Мына сиз менен мен көп жылдан бери таанышмын. Ошон үчүн айтып коеюн. Бул мына жеке менчик мына территория. Жеке менчикке мына ГАСК органы дагы кириш үчүн ушул жерде мыйзамсыз курулуш курулуп атат деген арыз түшкөндөн кийин дагы биздин мыйзамдар ушундай экен. Угуп турсаңыз сизден суранычы. Качан гана арыз түшкөндөн бул арызды алып алып туруп Минэкономго барып, Минэконом разрешение бергенден кийин гана ушу жеке менчиктин ичине кирип текшерген укугу бар. Андан башка бир дагы органдын бул жерге самостоятельно кирип текшерген акысы жок. Өзүңөрдү бекер чай бербей койсо. Мына жердеги классикти, мына жердеги бүт службалардын бардыгын бир күндө текшерткенге жол бар. Анан кийин мына жерде келгенде анан бүт ал мен классик башкага мени тиешем дагы жок. Сизден дагы бир жолу суранам. Сиздин берген суроолоруңузга мен жооп берейин. Баягындай мындай суроолорду мага мына курулуш боюнча сиз токтоттуңуз, мен сизге мына жооп берейин деп туруп алдыңызга кирип отурам. Если главный инженер экен. Главный юрист дагы турат. Анан дагы бир нерсени айтып коеюн. Туксаңыз азыр. Сонун мырза. Ал жерде чечилди. Могул жерде азыр мынаны айттык. 190 000 доллар экен. Тиги жаңы директор бүгүн эртең келет дейт. Өзара жарым акчасын төлөйбүз дейт. Жарым акчасын квартира менен берип ошо жалабыз дейт. Алса эле мына үйдүн мыйзамдуулугу чечилет. Макул, ал чечилсин, бирок бунун мыйзамдуулугу чечилет экен. Мунун жанында дагы бир Б блок деген турат да. Анын дагы акчасы уже алынган. Аны кандай кылат? Аны кандай? Мына Эмаком компаниясынын юристи. Ушул инженер. Бүт суроолорду жеке компаниянын өкүлүнө берсеңиз аябай туура болот деп эсептейм. Аны ал туура болот. Бирок азыр мына жерде ошол жеке тараптын биз подвалын, мынога өткөрүп бер дегенге биздин укугубуз жок. Мен билем аны. Сиз аны прекрасно түшүнөсүз. Түшүнүп атамын. Жеке менчик кандай конституция менен корголорун да сиз аябай жакшы түшүнөсүз. Ыдырыс мырза. Ушунчалык жакшы корголуп атат, ошон үчүн мэрия эч кимге башкала албайт. Ошон үчүн мен сиздин суроолоруңузга так четко жооп беришке аракет кылып атам. Ыдырыс мырза. Мына Эмаком компаниясынын менчик ээлерине ушул суроолорду бериңиз. Мына биздин алдыбызда мен бүгүн келишти. Органдарды топтодук. Азыр 3кө дедик. Мына Сонун мырзадан да Сонунбек Калмаматович биздин вице-мэрден сурандык. Именно инженерный коммуникациялар боюнча жардам бериң депчи. Сонун мырза айтып атат да, ал компанияга ишенбей архитектурадан башкадан бирөө тактап койсо болот эле деп. Азыр Сонун мырзабы же Сонун айымбы, ошону кандай билсек болот? Сонун Калмаматович мырза. Мырзабы? Бирок мырза экен каттым эле мен. Ыдырыс, мындай дейм, сен сөзүн айландырып не кыласың? Справкасын көрбөсөңүз дагычы там неме Ыдырыс мырза мындай сүйлөшөйлү. Эми сиз деле Сонун Калмаматовичти бүгүн көрүп аткан жоксуз там. Жок. Айымбы же мырза экенинчи там. Кичине мындай суроолорду кичине абайлап кичине мындай кылып жок, элди биз так жооп берейли. Сиз баа бурмалабай андай элди эмнеге күнөөлөп атасыңар азыр? Эл азыр жок, мындай да мэрия мэрия деген бар а бизде. Буларды угуп, бизде мэрия барбы? Мүмкүн болчу жардам беришке аракет кылып атабыз. Бизде мэрия бар а? Бизде архитектура бар. Бизде мына газ деген бар. Сиз сөздү айлантырбай, туура сөз берип, биз суроонуңузга жооп берейли. Жок, мына жерде элден сура. Эгерде мэрия бизге жардам бербей атат, мэрия кабыл албай атат десе, онда маселе жок эле. Силердин жардамыңарга муктаж болбош керек эле. Буларды алдыңарга алып келип сагалатып не кыласыңар? Башында бүтүш керек эле да бул нерсе. Башында бүтүш керек эле. Эмакомдун шалакылыгы ошол.
Эмакомду ушул нерсеге түрткөн ким? Мэрия. Ошол мезгилдеги эреженин так жоктугу, архитектура, газ убагында ошол кездеги мэр деген. Ошол мезгилдеги ошол газ служба. Биз болгону көзөмөлдөйбүз. Бирок конкретно чара көргөн ошол мезгилде газ деген службалар болот да. Ошол службалар болот. Ошол үчүн биз эртең менен сүйлөштүк. Ал күнөлүк, бул күнөлүк бүтпөйбүз. Чечели маселени отабыз. Ошон үчүн чечесиңер макул. Мунун кантип чечесиңер? Мына жерде быглап кантип чечесиңер? Ыдырыс мырза. Ал жерде отурат азыр. Ыдырыс мырза. Архитектура, МВД, прокуратура деген мамлекеттик органдар ошол жерде биздин местный самоуправлениянын ичиндеги мыйзамдардын аткарылышы көзөмөл жүргүзүп турган мамлекеттик органдар карайт. Тиешеңиз жокпу анда? Мына курулушка тиешеңиз жокпу азыр? Эч кандай тиешеңиз жок. Бул курулушка берген эч кандай тиешеңиз. Анда чыгып кете бериңчи азыр. Анда сиз мени бакыра бербей чыгып кетиңчи анда. Сиз мени токтотуп алып келдиңиз. Калнамоочуңуз бар деп сурадым мен. Курулушту сиз көзөмөлдөйсүз. Четко жооп бердим. Архитектура менен макулдашылган. Биз только координация жүргүзөбүз. Жергиликтүү өзүнүн координация. Өкмөттөн бир чечимдер келсе, курулуш боюнча турса, мисалы Эмаком компаниясы келип жергиликтүү бийликке кайрылдыбы? Биз ушул жерде газдын жетекчисин, архитектуранын жетекчисин, жана башка инженердик коммуникациянын органдарынын жетекчилерин чогултуп, ушул жерде биздин өзүбүздүн тургундарга керектүү жоопторун алып берүүгө биз милдеттүүбүз. Почта экенсиздер да мында турабы? Кандай почта экен? Бул жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органынын милдеттери. Почта сочта эмес бул. Макул. Андай болсо, мына жерде мына градосоветтен өттү деп атасыңар. Турабы? Азыркы мынау Шакировадагы үй. Градосоветтен өттү. Градосоветтен өткөн, ал да Госстройдун органы, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органынын бир органы болуп эсептелинбейт. Эми туруп туруңуз. Градосоветтин төрагасы главный архитектор. Координация дегендин кыргызчасы башкаруу деген, көзөмөлдөө деген да, турабы? Координация деген бириктирип, өз убагында жетекчилерди чогултуп, бир керектүү жоопторду берүү дегенди бир ошонун орусча ишти уюштуруу деген болот. Эң туура немени. Жакшы экен. Мына жерде ошол мына иш кетип атат мына жакта. Көзөмөл болбой атат. Координация кандай болду ушул жерде? Мен сизге аталасы чыкты. Ыдырыс мырза, биз айттык, мына среда күнгүгө чейин ошо Бишкектеги өкүлү, общий Кыргызстан боюнча жүргүзгөн өкүлү ошо Эмил мырза деп атабыз. Эмил мырза келсин, ушул мэрияга келип, ош кала башчысы менен сүйлөшсүн. Эгер жергиликтүү бийлик тарабынан кандай жардам керек болсо, биз жардам берели дедик ошол жерде. Сунос болобу, болбойбу? Суносту дагы бир жолу кайтуулдам. Бул жеке менчиктеги жердеги мына сот органдарынан баштапкы калыбына келтирүү, но ошо ким курулушту жүргүзсө ошонун эсебинен деп чыгарылган соттун чечими. Мисалы ошол көп кабаттуу үйдү бузуш үчүн дагы өзүңүз айтмакчы бир мектептин же садиктин акчасы кетет. Аны барып эле акчасын берип койгондар. Мен сизге дагы бир жолу кайталап атам. Булардын баардыгын сот органдары чечет. Булардын акчасын ким кайтарып берет, кандай болот, кандай жүргүзүлөт? Соттун чечимин аткаруучу орган бул. Сот аткаруучу деген орган. Бакыра берет экенсиз. Ошолор аткарат. Мен сиздин сурооңузга жооп берип атам, Ыдырыс мырза. Бир дагы суроого жооп алган жокмун. Бардыгына мен так жооп бердим деп ойлоймун, Ыдырыс мырза. Дагы сурооңуз болсо мен дагы жооп берейин. Жок, сиз азыр чыгып кете бериңизчи сурооңуз. Сиз жанагы эч нерсеге жоопкерчиликти албасаңар. Курулушту караса карабайм деп атпайбы? Айтып атпайбы? Координацияласа анда координация кылбайбы эле? Координация кылып атпайбы ошол? Кана кылган? Бүгүн дагы координация кылыптыр, макул. Анда муну жерге түшүп атат, муну жерге түшүп атат, бул жерге түшүп атат. Биринин да документ жок, а бул координация кылып атат. Мунун документи текшере турган орган турат. Газ деген орган турат. Соттошуп атат булар. Газдын колунан эшектин тушагы келбейт экен. Эч нерсе кыла албаптыр. Сизчи? Мен вице-мэрчи курулушту сиз дагы карайсыз. Курулушту мен карабайм. Мен карбан карайм. Уксаң. Анда биз уксаң мени. Мына Бакытбек жегишпеш келгенден бери мына талап койгонбуз. Бир дагы котлован казылган жерден барып басып калтабыз. Акыркы 2 жылдан бери котлован кайсы жерге казылса, ошол жерге эмтуларды ким кайсы эмтуда котлован казылып, бирок мэрия билбей калса, службалар билбей калса, иштен кетесин деп ташма чыккан. Ошондон бери котлован бул маселе 4, 5, 6 жылдан мурунку маселелер болду. Сонун мырза, мындай болду. Эми айтайын, мен доказ сүйлөп коеюн, уксаң. Доказа сүйлөгөндө силер азыр элди манипуляция кылып атасыңар. Манипуляция бул. Бул чистейший манипуляция болду. Эгерде ошону эл айтты, сен айтпа. Неге мен айтпайм? Сартамен сүйлөштүк атабыз. Бирөөсү айтсын. Макул. Азыр эмне болуп атат? Буларды алдап коюш оңой эле азыр. Неге оңой? Булар ошол компанияга алданган азыр оңой эле. Биз эми убагында болгон иш. Азыр чукуласаң кете берет.
ошол үчүн айтабыз да, токтот разборың, өзүңчө органдар бар. Биз азыр мындан кийинкисин азыр 18 компанияны сүйлөштүк. Марс Асанович биринчи вице-мэр, комиссия төрагасы болду. Ошол жерге 18 компания кирди. Ошонун арасында булар дагы бар. Ошол жерге киргизип, ошол жерден биз иликтеп туруп корутунду чыгарып берели деп атабыз мыйзамдаштырууга. Газ, архитектура, мынаны комиссия карадык. Эми чоң деле маселе жок экен. Чечсе болот экен деп туруп берели деп атабыз. Булар ошол жол менен документ кылып берели деп атабыз. Буга чейин эмнеге кылбадыңар? Кетет атпайбы ошого чейин? Жок, буга азыр булар силердин мисалы азыр жок эле дегенде сенин вице-мэр болуп келгениңе жок. Координационный кеңешинде каралып, мен уксаңыз, Ыдырыс мырза, бул сурооңузга да мен жооп берейин. Биздин Ош шаардык прокуратуранын координационный кеңешинде каралып, ушул мыйзамсыз бир 18 дана там ушул шаар боюнча мыйзамсыз курулуп аткан объектилер боюнча маселе көтөрүлүп, координациялык кеңеште каралып, 1 жыл болгон жок, жалган айтпасам, бир адашып калбайын сизге бир 6-7 ай болду. Мен ошо координациялык кеңеш менин там чечимин дагы мен сизге көргөзө алам. Ошол кеңеш менин чечими чыккандан кийин ушул Ош шаарындагы мыйзамсыз курулуп калган үйлөрдү кандайдыр бир жолун таап, ушуларды мыйзамдаштырып берүү боюнча чыкканда биз мэрия тараптан ушул комиссия түзүлүп, ушулар боюнча азыр биринчи иштерди жүргүзүп көрөлү деп иштерди алып кетип баратабыз. Пилотный вариант. Эми туруп туруңуздар, макул, түшүндүм. Азыр бул жак болор иш болуптур, а? Мындан кийинкисин сүйлөшөлү эми, а? Мындан кийин жооп берели. Азыр мындай. Шаарда бир 50-60 курулуш компаниясы бар. Туурабы? Канча компания бар? 50ден ашык курулуш компаниялары, бир 100ден ашык жерде там курулуштарды жүргүзүүдө. 100ден ашык жерде болуп атат. Эми караң. Ошолордун азыр 18и мыйзамсыз, а? 18и мыйзамсыз. Ооба, жакшы экен бул. Газдын курулуштарды контролдоо башкармалыгынын берген маалыматына ылайык бүгүнкү күндө канча даже 18ден азайда бүгүнкү күндө. 17. Макул, 17 болсун, жакшы экен. Эми мындан караң. Өзү шаарда бирликтүү эреже жок болуп атпайбы? ПДПңар жок. ПДП мындай. Ыдырыс мырза, мен ПДП боюнча суроо бердиңиз, мен жооп берейин. 2016-жылы генплан бекитилип, ПДПны өзүңүз билесиз, мына Бишкек шаарында да бекитип, кайра ошо жергиликтүү тургундар сотко берип, кайра жокко чыгарды. Биз ошолордун кетирген ошибкаларын кетирүү максатында жалган айтпасам бир 4-5 жолу коомдук угууларды өткөрүп, көп жерде генпланга ошо ПДПга өзгөртүүлөрдү киргиздик. Өзүңүз билесиз, мына адам жашап аткан жерлерге 80 метрлик тротуарлар жолдор каралып калган, адам жашаган райондордо там жашыл зоналар каралып калгандыгына байланыштуу. Силер эмне мас болуп алып отуруп жазышат? Мен угуп турсаңыз, ПДПны даярдап атканда бул заказчик Ош шаарынын мэриясы, мен сиздин сурооңузга так жооп берейин. Архитектура башкармасы аткаруучу, бирок государственный проектный институт деген ол ПДПны дагы ар бир адам чий албагандыгына байланыштуу атайын бир институт даярдап атат. Государственный проектный институт деген даярдап атат. Ошо биздин шаардын тургундардын бүт сын пикирлерин, сунуштарын эске алып, бүгүнкү күндө шаардык кеңешке киргизип, кече 2-3 күн мурун туруктуу депутатский комиссиянын кароосунда каралып, сессияга сунушталды. Кудай буйруса, мына жаңы жылдын алдында сессия болот деп атат. Сессияда депутаттарыбыз бекитип берсе, ПДПбыз бекитилет. Ош шаарынын ПДПсы. ПДП бекитилгенден кийин, ошондо силердин жанагы айтып аткан орган ГАСктын жанагы градосовет деген орган жоюлабы? Себеби ал кармушка да, мен билем, ал жердин өзүнүн ставкалары бар өзү. Эми мына Ыдырыс мырза, баягы мындай сиз деле мына Европада жүрдүңүз, башкада жүрдүңүз, жакшы билебиз. Баягы мындай кармушка, мармушка, мондай деген сөздөн алыс болойлу. Эмне үчүн? Бул деген нерсе коррупция жок болуп атабы? Коррупция жок. Мына Кыргыз Республикасында мына бүгүнкү күндө $1000 берди десе ишенесиңби, мисалы үчүн? Мына сиз деле айтып атышат. Макул. Ыдырыс $1000 алмастан чыгарбайт дейт. Биринчиден мен бүгүнкү күндө андай квартира деген тема жок. Бир службадан акча суралбайт. Мына курулуш компания өкүлдөрү турат. Сону мырза, мен ушуга жооп берип коеюн, мындай. Ыдырыс мырза $1000 эмес, $20000 деген сөздөр. Ушундай сөз бар. Эми макул, канча болсо да. Мисалы антип айтпайбыз го сиздин бетиңизге. Ыдырыс мырза, сизди мындай деп атат дегенден алыспыз. Неге дегенде сиздин немеңизге акылыбыз жок. Биз сизге антип сүйлөгөнгөчү. Сиз антип айтсаңыз мен айтам. Сиз дагы айтып атасыз. Кармушка, мармушка деген каяктагы сөздөр. $20000 бүгүнкү күндө биздин республиканы $20000 токтоп туруп, мага бергиле дагы.
президентибиз башкарып атат. Именно ошо коррупцияны жоюпчу. Токтоп туруң. 20 миң долларды мага бергиле да, мени карматып койгула. Эмне кыласың аны сүйлөп? Биз сүйлөгөн жокпуз, сиздин сүйлөгөнүңүзгө айтып атам. Хорошо. Кичине мындай. Ким катуу кыйкырса, ошонун үнү угулган нерсе болуп атат. Өзү мындай. Азыр монтип келип отурганыңар бул нормальный эмес, бул ненормальный көрүнүш. Себеби булар келбей эле бүтүш керек болчу булардын маселеси. Ошон үчүн мына жеке булар келбеш керек болчу. Бул бир мамлекеттин үйү эмес. Бу жеке тараптан Эмаком деген компанияны салып аткан үйүнө наразычылык билдирип келип атат. Эгер биздин мамлекет тарабынан, Ош шаарынын мэриясы тарабынан салынып аткан бир үйгө ушинтип келсе, сиз айткан туурабычы ошондо бул жерге келбеш керек. Аны үчүн мэрияда бизге келип атат, биз жардам берип атабыз. Аны үчүн мэрияда газда бардыгына бирдей иштеген эреже болуш керек эле, курулуштун эрежелери, нормалары. Мына жерде курулат, мына жерде курулат, мындай болот. Биздин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын негизинде курулуш иштери жүрүп атат. Курулуш болуп атса, анда ушунча жаңжал неге болуп атат анда? Демек кайсы бир жерде осечка бар да. Мен дагы ушул нерсени өткөн мына кана ошол ката неден болуп атат? Компаниясынын өкүлдөрүнө айттым. Мен о Бишкекте отурган өкүлдөрүнө ырдырсында мына ачык эле айтып коеюн. Звонт этип, телефонда айттым да. Болбой калды да Ош шаарында Эмаком компаниясы дедим. Уже уят дедим. Ошо эмес Бишкекте дагы ошондой болду. Бул эмес, уже 3-үчү үйүңөр сноска кетип бартат дедим. Элдер мэриянын алдынан кетпей коюшту дедим. Интернетти карасаңар только силердин компанияңар чыгып атат. Бул не деген кылыңар деп урушуп койдуңуз. Жок, мен сурандым алардан. Келип, но маселелерди чечкиле депчи. Десек, болду, эмдиги жума барабыз дедип, мына жолуккан сайын айтышат. Мына эртең менен дагы эл менен чогулуп сүйлөштүк. Өкүлдөрү жок болгондугуна байланыштуу ошол жерде айттык. Айланайындар, давайте. Барып, баягынтип коркутпай Эмакомдун компаниянын балдары, булар коркуп силерден качып кете бересин. Эптеп, алдап, салдап болсо да ушул жерге алып келгиле. Общий отуруп алып сүйлөшөлү. Мэрия тараптан эмне жардам? Биз жардам какой-то бир жергиликтүү бийлик тарабынан жардам болсо, биз жардамды көргөзөлү дедик. Барып, мына өкүлүн таап келишти. Таап келгенде таап келип эми сүйлөшүүлөрдү азыр сизди бирөө угуп отурган болсо, почти бул мэрия периште экен дейт да азырчы. Кудай буйруса периште. Кудай буйруса Ош шаарынын мэриясы мына элдин кызматында жүрөбүз. Аракет кылып иштеп атабыз. Бирок сын пикир дагы керек. Сизге окшогон журналисттерибиз бизге керек. Кана курулуштун бирдиктүү эрежеси кана. Мисал эреженин жоктугунан болуп атпайбы ушул нерсе? Бүт эрежелер бар. Кана эрежени бирөө сактабай койсо дароо архитектура тармагындагы Кыргыз Республикасынын мыйзамдары, бекитилген мыйзамдар бар үчүн курулуш иштери жүрүп атат. Мыйзамсыздар кантип жүрүп атат? Мыйзамсыздар ушуларды мына менчик өзүм билемдигинен болду. Макул, ошону токтотуп турган механизм кана деп атам мен. Ден токтотуп калат. Ошол мыйзамсыз куруп атат. 14 этаж болуп атат. Газ коргонунан сурам. Ушул убакка чейин соттошуп келет атат. Бир эмес 3 үй сноска кетип атат. Ал иштебептир. Ыдырыс мырза. Иштеген жок ал механизм. Иштеген үчүн, ошон үчүн. Иштебеген үчүн мынантип отурат да булар. Да, арасында болот экен ушундай нерселер. Бардыгы эле бирдей эмес экен компаниялар. Чогулткөрөлү жана комиссияны чогулушту. Азыр газды мына сиздер мына өзүңүздөр караңыздар. Мына курулуштун эрежелери мындай такпы өзү. Так болбосо мынантип мисалы бирөө үйдү куруп атса өзүм билемдик кылып. Аны тарс токтото турган механизм жокпу? Жок. Неге жок? Толку через сот. Демек анда булардын бакырып атканы бир тыйын экен да анда. Мен да сот органдары жеке менчиктеги жерлерди түшүндүрүп айтсам, жеке менчик конституция тарабынан корголот. Бирок мына бечараларды ким коргойт мыналарды? Булардын акысын ким коргойт? Маселе ушунда болот. Мамлекет коргойт. Кантип коргойт мамлекет? Кудай бурса коргойт. Жөн калтырбайт. Макул, коргоңуз. Азыр мынан караңыздар. Эмакомдун мына эмедеги Разаковдагы үйү. Мына жердеги үйдү салдыңыздар. Салды булар. Бирок мына жердеги азыр берки Б блогу качан салынат? Аны кандай кыласыңар? Акчасын алып алышкан Эмаком. Ал жеп койду, депутаттыкка коротуп берди аны. Ал маалымат только сизде болсо керек. Ал эми баштала турган бир блогун айтып атасыз. Бул иши баштала элек. Баштала элек, акчасы алынган. Жок. Менде мисалы ал маалымат жок. Сизде билбейм, маалыматтар жок окшойт. Ой, мунулар айтып атат, акчасын берген. Ким айтып атат? Ким? Сиз айттыңыз, акчасын бердиңиз. Же сизби, же Ой, спектакльди жөн коюңуз. Жок, бул жерде азыр Шакирова отурат. Шакирова отурат. Бул жерде Разаков жок азыр. Ыдырыс мырза, кече биз Бакыт Жегишбекович менен ошол жерге барып келдик. Мен дагы барып сүйлөшүп келдик. Барып, мен причинасын айттым. Именно бир эки үйдү сатып алып, ошонун сиз ал пожарныйды айтып атасыз. Залогко коюп койгондугу үчүн документ болуп атат. Мен болуп атат. Башталганда ушул органдардан сураңыз.
Б блоктун эмеси тагдыры кандай азыр? Кайсылар бек боюнча? Жок, азыр булар курста болуш керек. Бул Эмакомду ошого чейин жеткирген өзү. Же акчасын алыппы, же кандай кылып жеткиргенсиз билбейм. Кайсылар бек боюнча? Разаковдагы А блок бүттү. Б блок. Жок, азыр Разакова боюнча менде маалымат жок. Эмнеге? Территория менен бөлүнгөн, мен инспектормун да. Мен Шакирова жакта Шакирова боюнча. Анан А мынау эме боюнчачы, Ашмахуновачы. Жок, алда. Ал жагы кабинетке келсеңиз сизге толук маалымат берейин. Эмаком жыл нече боюнча? Азыр мындай да кыйкырыштык калдык, бирок маселе мындай. Өзү негизи Ошто деги эле Кыргызстанда өзү курулуштун бирдиктүү бир жакшы эрежеси, жакшы нормасы жок. Эгерде эреже боло турган болсо, эч ким мэрияга келбей, мына жакта мисалы мындай болуп сызылып, бул жерге мынанча метр үй салыныш керек, а мына жака мындай болуш керек, а мына жерге үй курулуш керек, а мына жерде балдар жашыл аянт болуш керек, а мына жерде мисалы гараж болуш керек, мына жерлер мындай гараж болуш керек, а мына жагы двор болуш керек дегенге окшогон бир нормативдин өзү жок. Мисалы 100 квартира боло турган болсо, 100 гараж болуш керек. 100 балага ылайыктуу, ар бир балага 2 метрден кем эмес, же 3 метрден кем эмес балдар ойночу аянт болуш керек экен деген норманын өзү жок. А бирок буларда эмне бар бизде? А бирок ошолордун эрежени иштей турган органдын бардыгы бар. ГАСК дегени бар, архитектура дегени бар, мэрияда курулуштук көзөмөлдөө бөлүмү дегени бар, курулуш боюнча вице-мэр дегени бар, экотех инспекция дегени бар. Бардыгы бар. Прокуратура бар. Бардыгы көзөмөлдөйт. А бирок ишке келсең иш жүзүндө бардак. Миңдеген адамдар Россияда эшектей болуп иштешет, акчаны таап келишет, келип туруп мына жака бир компанияга салат, а салсаң ал компаниянын акырында аферист болуп чыгат. Бирок ал аферист дагы көчөдө жүрбөйт, ал барып парламентте отурат. А мына жакта эреже кандай болду десең, эреже жок, эч ким билбейт эрежени. Биз мынтебиз, анда кана кылганың десең, биз ага жооп бербейбиз. А сен көзөмөлдө отурасың го, координацияда отасың го десең, мынантип бакырат. Контроль полный кеткен да, азырча мынау. Бирдиктүү эреже жок. Только бакырыш калды, убакыт кетти, нефт кетти, ошол эле болот да азырча. Бизде мен мисалы азыр Эмаком курулуш компаниясынын Мурасордо турак жайынын жители болом. Азыр элди эмне кылып атат, баягы эл дагы айыптуу депчи. Неге айыптуу экенсиң? Айыптуу дегенде мисалы Эмаком компаниясы официально ачылып турса, барып текшерсең Минюста турса, катталып, юридический документтери полный болсо, котлованы болсо, уже башталып документтерин көрсөтүп атса, биз кантип ала албайбыз? Ошону Сонунбек мырзадан аны биз айта берип, биз ал нерсеничи мына ушундай жыйын уже экинчи, үчүнчү жолу болуп аткан жери булчу. Мен айта турган жерим, булар деле эми азыр кандай десек, күнөөлүү эмес. Жок, күнөөлүү эмес. Мондай управление жок болуп атат. Управление вообще ноль болуп атат. Управлениечи вообще ноль. Мен жительмин, ооба, мына бирдиктүү эрежени түзүп койгон эмессиңер деген сөз болот. Бул компаниялар мисалы азыр сиз айтып атасыз. Мына эл күнөөлүү, эл архитектурага барып тактаган эмес деп. Мисалы мен азыр сизди көрөмүн. Мындай азыр Сонунбек мырза кандай мындай айтам, мына барсаң, мисалы үчүн. Кандай кылсын? Расмий булар сайтка кирет. Эмакомдун да күнөөсү бар. Окусаң, Эмакомдун да күнөөсү бар. Службалардын да күнөөсү бар. Бирок ошол эле учурда отон. Элдин да күнөөсү бар. Не күнөөсү бар элдин? Ал жерде мисалы үчүн мен айттым, бүгүн жакында кайрылып атабыз, үй алам десең, сөзсүз архитектор сурап кой. Ошо үйдүн документи барбы жокпу? Кайсы документин сураш керек? Ага барсаң бардыгы. Мынча документ көргөзөт. Мисалы үчүн барып архитектор алсаң, мен мына жерде үй алам десе айтат, ого жолобо дейт. Бир документи жок дейт. Ошону айттым, ошону кайрылып мен азыр өзүм оюм айтайын, как житель да. Лично мен үй алганымдан талаша берсеңер эле силер туура боло бербейт. Кеп талашканда эмес. Мисалы үчүн мен курулушту, мен айттым. Курулушту негизи мен карабайм, бирок сууну, тазалыкты карайм. Ошого карабастан булар суукта калбасын. Суу кышында документи жок, өзүбүз суу бербешибиз керек. Свет бербешибиз керек. Берип атасызбы? Бирок адамгерчилик тоң калбасын деп берип атабыз. Бербей кое албайсыңар да. Себеби саботаж кылып атпайбы? Ким саботаж? Эмакомбу? Эмаком саботаж кылат. Эмакомдарынан мына селди службалар жаман көрүнүп атат. Али вот эксплуатацияга өтө эле күйдү, азыр күлүштөрүн карматып, ремонт кылып кирип жашай бергиле деп атат. И ошону силер эч нерсе кыла албай атасыңар. Вот мына биз кыңгыт албай отурасыңар. Кылган үчүн анан адамгерчиликке шылтап, анан кийин сууну берип коюп атабыз деп коммерческий баада бул эсти башан болгонун. Азыр мисалы үчүн биз мындай, биз айтабыз, коммерция төлөбөсө үзүш керек. Үзсөң жашай албайт. Мына бүгүн газ бүгүн буларды үйлөрдөн чыгаруу боюнча соткулук материал даярдап атат. Аны токтоп тур дедик, биз комиссия менен чечип берели. Эми 5-6 жыл мурунку маселени
Биз чечишке туура келет. Чечебиз Кудай буйрса. Ошон үчүн кийинки жума комиссия кылабыз. Себеби курулуштун өзү негизи эрежелерин тактаган эмессиңер, кылган эмессиңер. Бардык жерде ошол макул, буга макул, буга жок. Буга макул, наркыга жок деген кош стандарттуулуктун аягы ушуга келди азыр. Мэрияга келген акыркы маселеге жооп беребиз. Почти курулуш тармагында мен тиешем жок. Мен тиешем суу, отопление, свет. Ошон үчүн мен жардам берип коем. Буну Замир Юсупов карайт. Макул, жүрүп анда ошол берип жүр. Алдаган жокмун. Алдамчылык болуп атпайбы? Кып-кызыл алдамчы экенсиңер да силер. Силерден кызсыз андай алдаган жок. Мен эмени бүтүп атканын айттым. Макул, азыр инженер экенсиз. Бирок өкүлү катары азыр мен сизди таанып атам. Ошон үчүн сурайм. Эмакомго берилген акчалар каякта? Эмакомго берилген акчалардын бардыгын бизде бухгалтерия бар, эмелер бар. Ошолор контролдойт да. Мен курулуш тармагы эле калды, мандат алыш керек болду, биз жетекчибиз деп эле айтыңызчы. Жок, ал жөнүндө маалыматым жок. Мен Идрис мырза, мен бул кыздарга да айтып атам, булар мени дагы тааныйт. Мен ошо курулуш компанияда биринчи күндөн бери эле прораб, курулуш тармагын карайм да. Мага бетон бөлдүрүп берсе, бетонду куйдурам, туура куйдурабыз, ушундай сапат жагын эле карайм. Сиз дагы бир бактысы жок адам экенсиз. Бир ийгиликтүү, жакшына акчаңызды эртең айлыгын ала албай отурушат ошо сизге окшоп иштегенде. Сизде мен бар. Ошон үчүн сиз дагы кетип эле андан көрө айлыгыңызды доолап отурганыңыз жакшыраак. Алдан. Сиз дагы мындай пострадавшийлардын бирисиз, чын-чынына келгенде. Азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр, мына Ош шаардын вице-мэри Сонунбек Жунусбаев айтып атат. Элдин өзүндө күнөө, эл архитектурадан барып бул курулуш компанияларынын документтерин сураштырып коюш керек эле, текшерип алыш керек эле деп атат. Анда биз мынау жердеги мэрияны дагы текшерели анда. Бул мэриябы, мэрия эмеспи деп. Бул чындап эле мэрби же жокпу деп. Себеби мындай да. Шаарда бир курулуш болуп аткан болсо, анын жанагы сатуу бөлүмдөрү ачылып аткан болсо, аларга лицензия берилген болсо, анын курулушу кадимкидей дүңкүлдөп жүрүп аткан болсо, демек аны көзөмөлдөп аткан органдар ага уруксатты берди деп түшүнөт да эл. Эл ошол баягы текшерүүнүн үстүнөн текшерүү, текшерүүнүн үстүнөн текшерүү уюштура бергидей билимге ээ эмес да, анчалык мүмкүнчүлүгү жок да элде. Элди алдап коюш оңой да. Ошон үчүн жоопкерчиликти мына жергиликтүү бийлик, тиешелүү органдар өздөрү алыш керек да. Курулушту көзөмөлдөйм десе, мен көзөмөлдөйм деген орган мындай азыр. Прокуратура көзөмөлдөйт, мурдун тыгып, газ көзөмөлдөйт, жанагы архитектура көзөмөлдөйт, курулуш бөлүмү көзөмөлдөйт, мэриянын Экотех инспекция деген бар, мынау мэрия өзү мэр баш болуп көзөмөлдөшөт. Бирок ошончо баягы койчу көп болсо кой арам өлөт деген система мына ушул бизде болуп атат. Ошонун айынан миңдеген жанагы мигранттар алданып отурабыз. Үмүт жаман нерсе. Ар бир акчасын берген, кайсы бир курулушка акчасын берген адамдын бардыгынын үмүтү бар. Алар акчасын берип коюп ушул компаниянын иши жүрүшүп кетсе экен, батыраак бүтүрүп алса экен, мынау кышка калбаса экен, тезирээк терезесин койсо экен, тезирээк фасадын бүтсө экен, тезирээк лифтин коюп берсе экен, тезирээк кирип жашасак экен деп тилеп отурушат. Анан ошолордун тилегин, ошолордун үмүтүн сындырып отурабыз. Анан булар кайсы бийликке ишениш керек? Кимге ишениш керек булар? Курулуш компаниялары болсо ишти кылбай, акчасын жеп коюп, өздөрү депутат деген мандаттагын отуруп алып, азыр. Элди бийликке каршы тукуруп коюп отурат. Муну саботаж дейт. Буга баа берилиш керек. Бар болуңуздар.